Жаратман деген ким өзү? Жаратман деген кыргызча айтканда бул жады тынбаган киши. Тууганчылык болбош керек. Бойтесь родственников. Осторожно, сигнал, стоп сигнал. Эмнеге буга жакшы нерселер берилет, мага андай жок деген мындай жок беле? Сабак жасайт мен үчүн, табалды, да бирдекелерди жасайт, да бир интерес идеяларды. А мен ал үчүн мал багам үйдөн. Күз келгенде шоро эжелер каяка кетет? Таластык мафия, жумгалдык мафия, сусамырлык мафия деп. 3 революция болду. Аламбидин базарын закыбат кылдым. Кийинки жылы тетиги Орто Сай базарын закыбат кылдым. Базарды дегенден эчтеке калтырбайм, полный закыбат кылдык. Кандай тосуп алышты? Эмне деген кандай реакция болду? Бүт наркотик болду андан кийин. Алдыңкы бир 50 жыл, 100 жыл кандай улут болушубуз керек биз? Кыргыз аш тойдон башка эчтекени көрө элек дагы. Арыбаңыздар, урматтуу достор, кымбаттуу замандаштар, назарыңыздарда Жаратман жаңы долбоору. Бул долбоор ушу Жаратман адамдар тууралуу болмокчу. Бүгүн бизде конокто эң эле белгилүү кыргыз элине эмгеги сиңген атактуу Жаратман агабыз Жумадыл Эгембердиев. Жумадыл байке, кош келиңиз. Биринчи көрсөтүүгө, биринчи долбоорго катышып жатасыз. Тушообузду кесип жатат деп айтсак болот. Анан агай, сиз Табылды Эгембердиев агабыз менен бирге Шоро компаниясын негиздедиңер. Кыргыздарга жол көрсөтүп, жол салып, 30 жылдан бери кызмат кылып келатасыз. Бүгүн ошол сиздин жашоо таржымалыңыз тууралуу кеп салмакчыбыз. Бирок сөзүбүздүн башында өзүңүз кайсы жерде төрөлдүңүз, бала чак кезиңиз кандай өттү, ошол жөнүндө баштасак. Рахмат сиздерге ушундай жакшы передачага чакырып атканыңарга. Эми бул Шоро менен байланыштуу болуп атат да. Тарых өтө чоң тарых да. Эми бүгүн убактыңар жетпейт, биз мындай орчундуу жерлерин айталы. Биз Табылды байкем экөөбүз негизи суусамырлык болобуз. Суусамыр могу перевалдын көбү билбейт суусамырды. Картадан карап менен көргөзсөң дешет кээ бирөө. Карта боюнча бул Кыргызстандын эң ортосунда жайгашкан тоолуу жер. Илгери баягы согуш убагында ачарчылык кезинде ата-бабабыз бул Чүй жака ооп жака келип анан туруп калышкан экен жайгашып. Анан биз ушул жерден төрөлүп калдык да. Биз Табылды экөөбүз, менин карындашым бар, биз 3 бир тууганбыз негизи. Табылды байке менден 2 жаш улуу. Анан Чүйдөн төрөлүп калып, атам согуштун ардагери, согуштан келгенден кийин анан 57-жылдары биз жашпыз. Анан койду, анан туулган жериме айылыма кетем деп анан суусамырды көздөй көчүп кетет. Биз жаш кетсе, мен ошо элес буласы деп ойлойм, Табылды жакшы билчү. Жана полуторка деп коет, Гасписатадин, илгерки. Ошо менен көчүп анан кийин жай экенин билем. Анан суусамырга көчүп кеткенбиз. Чүйдөн төрөлүп калып. Анан ошол биз экинчи айылдан төрөлгөнбүз. Бул жагында айтып кетиш керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Атам биринчи айылынан бир эле кыз төрөлүп, 22 жашка чыкканча же эркек жок, же кыз жок, айласы кетип анан Кыргызда эркек болбосо тукум деген нерсе бар да, тукум улайт деген. Анан ошо менен анан айласы кетип анан экинчи айылга үйлөнүшкө туура келет. Аны урук тууган ата-бабалар, ата-энелер анан айтат да, кой эми кимди алып беребиз деп анан бул айылда шыбыш күрүш ар кандай сөздөр жүрөт да. Бул Бердикулга жаңы келинчек алыш керек дегенди апабыз угат да, угуп калып анан кой дейт, анан баары ала турган болду бул деп анан кийин өзү айтат апабыз, биринчи байбичеси. Кой эми силер мени уккула дейт. Мен жанагы мен айтканды алгыла, мен ошого макулмун дейт. Ал ким? Ал двоюродная сестрасы деп коет. 2 ата өткөн
бир тууган сиңдисин кызынан кичүү кызды алып берип атат токол кылып. Илгери бул кыргыздарда бул көнүмүш адат болгон, бул өзүнчө маданият болгон. Эми ошону сиздин апаңыз? Апабыз өзү макул болуп, анан атама жаш аял алып берип атат. Эми азыр заман башка. Анан эми кээ бир кыргыздар ошол илгерки маданиятты туура улантабыз деп азыр жемеге калып калып атышпайбы? Критикагачы. Азыр заман башка. Анан ошо менен табылды көз төрөлүп калып, табылдынын аты ошон үчүн табылды болуп калган. 20 жылдан ашык күтүп, ушу эркек баланы күтүп жүрүп, анан баягы табылды төрөлгөндө сүйүнгөндөрүнө чыдабай атам менен апам табылды деп анан табылды болуп калып калган. А мен атым Жумадил, карындашым Атанара. Ошон үчүн табылды эң сүйүктүү балага айланган, эң акылдуу эрке балага айланган. Ошондой эле анан бул табылдыны табылды пока тамакты отуруп ичмейинче, өздөрү ичпей, мен кайда, мен тетиякта эле отурам, этекте эле. Ошон баягы баласы, биринчи табылган баласынан табыке ич, табыке ич же, табыке деп, табыке кийинет, табыке ичинет, табыке метет, ошондон кийин анан кийин меники. Табылдыдан арткан кийимди мен кийинчимин. Студент болуп жүргүнчө мен кийим алган жокмун. Мен табылдынын гана арткан кийимин кийип келдим. Иниси болуп жүрдү. Иниси катары. Ошону эми кыскача айтканда мен табылдынын ат токуру болуп, ушундай тарбия алдык. Бул үйдө калган маданият. Бул ат токур деп коет. Бул чоң маданият. Мен ушул маданият. Баягы Кыргызстанда калган улусын көрүп ичи иниси өсөт, иниси бардын ырысы бар деген кеп бар да, туурабы? Ошол бул философия, кыргыздын философиясы. Ошондон анан маданият калып, ошол тарбия калып, анан мен анан кийин жана Шоронун жаралышы да ошондон да. Азыр бүгүн кайда эки бир тууган эмес. Азыр атаны бала укпай калган заман. Аялын күйөөсү укпай калган заман. Күйөөсү аялын укпай калган заман. Туурабы? Ошон үчүн Шоронун жаралып калышынын бирден бир себеп ушул чоң философия. Бул ошол бүгүнкү акыркы күнгө чейин табылды бакыш бейиш болсун. Мына өмүр кыска экен өтүп кетти. Ошо акыркы күнгө чейин биз ошол философия менен жашап келдик. Түшүндүңүздөрбү? Бул өтө чоң маанилиси бар. Ошо менен анан Сусамырда чоңоюп калдык, балалык кези ушул жактан өттү. Ошо менен анан кийин шаарга келип окуп калдык. Кайсы жылдары? 68-жыл келди табылды. 10-ду бүтүп туруп анан 68-жыл келди. Атабыз болсо баягы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери, анан жарадар болуп келген. Ушундан көп жарадар алып осколкко тийип, ошонун асабынан 64-жылы 64 жашка чыгып, биз жап-жаш кезибизде өтүп кеткен. Ошо менен биз жетим өстүк. Жетимчиликти баштан өткөрдүк. Бул боюнча отдельный тема, отдельный китеп жазылат эми. Ага токтолуп отурбайлы. Биз ошон жаш кезибизде 2 аял, улуусу, кичүүсү 3 жаш бала менен калып калдык, жетим болуп. Анан ошол жетимчиликти баштан өткөрдүк. Жанагы апабыз, Сүйүн апабыз былтыр эле өтүп кетпеди, быйыл өттү багыш. Мына быйыл май айында өттү. Абдан кайраттуу, абдан акылман, абдан ушундай мудрый адам эле да. Ошол бизди эркектен кем кылып баккан жок бизди. Керек болсо эркектен мыкты кылып бакты. Кайраттуу киши эле. Ошол бизге тарбия берди апабыз. Чоңойту, ошол окутту деп койсок болот. Ошо менен анан биз чоңойдук, быштык. Жокко көндүк, жокту эмне экенин 1 сомдун баасын билдик. 50 тыйын жок, киного кире албай калган заманда өттүк. Сусамырдын кычыраган 40-50 градус суугунда мал кайтарып тоодо жүрсөң, анан көрөсүң анан. Балалык ошондой өттү. Отун жок, отун издеп, көң издеп, көмүр деген кийин эле пайда болду бизде. Ошентип анан Сусамырдын ысык суугуна көнүп, ачкачылыкты башыбыздан өткөрүп, кийгенибиз жыртык жамалуу чапан, жамалуу өтүк, резинка өтүк, ушундай менен биз өтө чоң сыноодон өттүк да, бала кезибизде. Ошо менен анан апабыз мыкты экен.
Эми азыр мындай да кыргыздар, ай шаарга барып эмне кыласың, бузуласың, андан көрө үйдө кал, үйдө кылып, бирин эки мал бар, малды багып, анан кийин бизди көм, биз өлүп калсак бизди кара деген ушундай болууну айылга байланып калып атпайбы азыр жаштарчы, туурабы? Вот. Эми ал бир четинен туура, ата энени да багыш керек да, ата энени сакташ керек, аяш керек дегенде. Ошол үйдө 80ге чыгып калган, 70-80ге чыгып калган жанагы улуу апабыз, өзү жесир аял, анан бизди балдарым барып шаарга окугула, адам болгула, билим алгыла деп, ошол кездеги адамдын ушундай түшүнүгүнө баа бериш керек. Же болбосо мен жесирмин, мынакей, багар көрөрүңөр жок, атаңар жок, эми биз каяка таштайсыңар, шаарга кантип багабыз, кантип окут кылабыз десе, биз калып калат элек да. Көрөгөчү адам турбайбы? Анысы деле мен мектепти бүткөндөн кийин окууга тапшырып келип тапшыра албай кулап калган бар, 1 жыл кой бактым. 1 жыл кой бактым. Сусамырда кой бактым. Анан кой баккандан кийин түшүндүм, анан мен адам болбос экенимди. Анан армияга алып кетти. Армиядан түшүндүм анан. Армиядан барып орусчаны ошол жактан үйрөндүм мен. Ага чейин билишмесиз? Жок, билишмедим. Бизде орус деле жок. Бир эле тиги Васька деген тракторист болор эле, ал бирде келет, бирде кетет. Анан эми тилди кантип үйрөнөсүң. Анан ошо менен анан табылды келип 68-жылы бияктан окуп калды. 70-жылы мен бүтүп бияка келип окууга тапшыра албай кулап калдым да. Мен эми кайсы окууга тапшырдыңыз эле? Политехке тапшырдым. Кайсы кесип боюнча? Инженер-строитель. Табылды ошону окуду, мен да ошону окудум. Анан өзү табылды, өзү жакшы окучу ал. Китепти жакшы окучу, сабак жакшы окучу. А мен сабакты окуйм, мен билбейм сабакты. Себеби мындай болчу, табылды ошо үйдөн эле распределение деп коет го. Баягы милдеттерди бөлүшүлгөндө. Кантип бөлүштүңөр деле ошо? Бөлүшкөндө ошо жаш кезден эле бөлүшөт, сразу эле мындай стихийный өзүнчө эле. Табылды, китеп окуйт, ошону биз угуп отурабыз, жомак айтат, биз ошону угуп отурабыз. Табылды, сабак жазайт мен үчүн, табылды, дагы бирдекелерди жасайт, дагы бир интерес идеяларды. А мен ал үчүн мал багам үйдөн. Ток чыгарам, сарай тазалайм, сакманга барабыз, тиге барабыз. Эми деле жардам берет, бирок негизи ал ошондой идейный руководитель деп койсок болот да, ошол кездеги. Анан мен болсо баягы жанагы ат токур деп атпайм, ошол атты токуйм, ошого токуп берем, кийгизем, малды багам, тигинтем, минтем, ошентип анан табалды ичип отургандан кийин, табалды ичип бүткөндөн кийин ичебиз. Табалдыга жакшысын татуусун берер эле атабыз, энебиз. Эми 22 жыл күтүп анан кийин бала төрөлүп атса, ошо менен ата энебиз жанагындай тарбия бул. Агай, ушул сөздөргө улай сиз айтып атпайсызбы? Ат токур болчумун депчи. Ортоңордо 2 жаш, э? 2 жаш. Сиздин байкеңиз. Анан жакшы тамакты байкеңиз, жакшы кийимди, билим алат, эметет. Анан мындай ортоңордо мамиле кандай эле ошондо, мындай кызганыч же бир эмнеге буга жакшы нерселер берилет, мага андай жок деген мындай жок беле? Жок андай. Ал ошондой болот деп ойлойсуң да. Ошондой болуш керек. Мына вот мына табакем отурат. Мына ошол бу акыркы күнгө чейин ал кызык болчу. Жана тамакты казанда бышып атпайбы? Бышып бүтө электе эле барып эле тиги жанагы чүйгүн жерлерин кесип жеп алып өзү тоюп анан болду мен тойдум, даяр жей бергиле дечи. Анан барып анан тамакка кирип анан отуруп жечибиз. Это нормальное явление болгон. Биздин өзүбүздүн үй бүлөлүк деңгээлдеги бул маданият. Сиз ошо маданиятка баш ийчиңиз? Мен баш ийем да. Мен ошо менен баш ийип эле мен акыркы күнгө чейин табалдыга мен кайша айткан жокмун да. Эми бул жумуш боюнча ал отдельный тема. Жумуш боюнча мал, жумуш бизнес тармагында өзүбүздүн мнениябыз болчу, көз карашыбыз башка болчу. Ал бизнес башка. Эми биз бизнеске 40 жашыбызда келдик. Анда акылыбызды өсүп, кичине мындай айтар сөзүбүздү билип, ал башка тема ал. Бизнес тармагы. Ошо менен ушундай тарбия менен чоңойгонбуз. Мындайча айтканда, имени хорошо, имени хорошо дегендей. Ошентип келгенбиз. Эми улууну, жанагы кыргыздын философиясы улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо деген. Аганы көрүп ийне сөт. Ийниси бар, ырсы бар деген философия бул жөн жеринен жаралган жок да. Мунун өзүнүн чоң мааниси бар. Именно биздин кыргыздын мындай өзүбүздүн руханий жагын алсак, өзүбүздүн маданиятыбызды алсак, үй бүлөдө уруш талаштын кереги жок да. Ошентип андан кийин өзүнчө
мындай регулировка болгон. Эми жанагы айтып калдыңыз, агабыз экөөбүз ынтымактуу болчук, ушинтип дайыма бирге жүрчүк депчи. Мындай стереотип бар да, бизнести туугандар менен жасабаш керек, же үй бүлө менен ачпаш керек депчи. Бирок силер ал стереотипке каршы мындай башка жагын көрсөттүңөр да. Балким ошо үй бүлө менен ачкан бизнес туруктуураак болот деген сыяктуу болупчу. Эми Шоро компаниясына кайрылсак, бул компания биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү менен тең да. Ооба. Анан ошо 30 жылда биз жакшы көргөн, биз сүйгөн ишканалардын бирине айланды. Анткени бүгүн Кудайга шүгүр ар бир стөлдүн үстүндө ошо улуттук биздин жанагы максым, бозо, квас кошулду, куруттар жеп атабыз, мөмө бар деген чыгып атат. Бул продукция көбөйүп баштады да. Ошол Шоро компаниясынын ою, негизи идеясы эмнеден пайда болуп, кандай бул ишке ашып калды? Жана бизнес ана бир туугандар анан деп атпайсыңбы? Бир тууганын баары эле табылды көздөй эмес да. Ошон үчүн мен айтып келем, дагы айтам. Бизнес баштайм деген жаратмандарга бойтесь родственников. Бойтесь родственников. Осторожно, сигнал, стоп сигнал деген сөз бар. Себеби биз эми үчүн биздики, жана мен айтып атпайм, табылды көздүн жанагы бир туугандык те жеринен алган тарбиябыз бизге фундамент болуп берди. Экөөбүз опора болдук ошого. Экөөбүз ошого мындай силер бири-бириңерди толуктап, бири-бирибизге шайкеш келип симфония кылдык десек болот. Анан тияктан бияктан баягы кошулуп бузабыз дегендерге биз мындай шит коюп аттык, стоп, туруп тур депчи. Анан Кыргыздын эң чоң проблемасы азыр ушунда да. Үй бүлө менен биз деле ушундай баштаганбыз. Ой, биз баштаганда элдерди чылдыңдап, мунуңарды ичпейт, апам тиги каршы чыгып. Ой, кыргыз деген айнанайын кылымдап жүрүп максымды сатат деген эмне ушундай айнанайын. Бул канчанчы жыл ошондо? 80. Ой, бул 85-жыл идея келип, анан кийин биз анан табалды айтты да, жүкөн, могу максымды көрүп атасың. Силер максым ичип жүрүп көнүп каласыңар. Максымды мен могу шаарда жашап калып, максым менин үйүмдө максым күндө жашайт. Менин келинчегим азыр деле, менин келинчегим Жекин деген. Ошол главный технолог болуп баштаганда. Азыр үйдө турат, пенсияда. Ошол күндө жазайт. Апабыз жазайт. Бул опять кайдан келет? Бул тете түйүнөн келет да. Апам күндө Кудайдын куттугүнүн максым жазаган киши. Биз бала болуп, башыбызга жүн чыккандан баштап, табылды көз бир күн бала болуп, бала кезибизден баштап, ошол баштаганча, Шорону баштаганча бир күн дагы үйдө максым болбой калган эмес. Себеби бул опять маданияттан келет да. Түйүнөн келет да. Ал киши кайдан келди? Ал кишинин ата энеси тети Кыргыздын тети кылымынан бери келе аткан, ичип аткан көчмөндөрдүн тамагы бул. Эң негизги тамагынын базасы ушул да. Максым, бозо, чалап, айран, кымыз, сүзмө, курут, анан наржы талкан и так далее. Туурабы? Казы, карта, тигу деген. Ошол биз өзүбүздүн жеп аткан тамагыбыз ал жерден жоголуп кетечи деп атам. Ошондо 85-жылы табылды агай ушинтип келин максым. Анан менин үйүмдө жасайт, келин жасайт. Келин жасабайт. А келинчеги жасабайт, билбейт, максым менен жумуш жок. Шаардыкта себеби. Сөздүн ачыгын айтыш керек да. Анан ошо табылды күндө келип, анан кийин биздин үйдөн келип, анан максымды ичип, бурдап ичип алып, андан жеп алып, анан кетип калат. А бери чоң апам, атамдын тиги байбичеси менин үйүмдө жашайт. Менин үйүмдө жашайт, ал байкемке барбайт, жашабайт. Менин үйүмдө жашайт. Себеби менин келинчегим максым жасайт, Сырдакан айылдан келген, өздөрү алып берген дегенде бул теманы мен айттым эле, дагы айтып коеюн. Анан ошо менен ошентип ичип жеп жүрөбүз. Анан достор келет. Ар кандай тиги кишилер келет. Келгенден кийин отуруп баягы ал кезде дасторконго максым коюлчу эмес, кылаятыбы. Советтик Союзда. Максымды мындай дасторкондо жаңы жыл болобу, майрам болобу, эмне болот, жыйын болгондо дасторкон жасаганда, конок чыгарганда максым жок. Столдо максым жок. Эмне ишчи ал убакта? Максым жок. Максым терде халалдын түбүндө эле турат, тетиякта эле. Кухняда бир жерде турат. Бурчта. А столдо эмне бар? Баягы эле советтин тамагы.
пиво, квас, газ вода, кока-кола, пепси-кола, анан толгон токойдун баарын тең напиток, анан баарын аксу максу ушундайларды баягы коебуз да. А тиги бечара максым баягы токолдун баласындай болуп тете тиякта тети кухняда турат. Эмне үчүн аерде турат? Аны мага гана жазайт да келинче. Мен үчүн гана. Менин күйөөм ичет деп. Өзү да ичет эми, апабыз ичет. Бирок үйдө эркек бар да. Эркек ичет. Максымды ичкен эркек күчтүү болот. Анан табылды байка менен келет, күндө келет, жумуштан кетет, кирет дагы баксынан бир жерден тартып алат дагы, анан бурдап тамак болсо ысык ичип алат, анан үйүнө кетип калат. Экөөбүз кошуна турчубуз. Ошентип анан достор дагы келе баштады. Анан биз анан отуруп анан келинчегиме айтам да, кабыргасын түртүп коем, ай Максым алып келчи депчи. Мага алып кел деп. Анан алып келет да мындай кердеңге алып келип куят, анан мен алып келейин деп туруп анан кийин. Жашынып. Деп туруп анан кийин коюп коем биякачы. Анан биякта жанында отурган тиги достор, бирөөлөр мага келген коноктор, ай жука эмне иштиң дейт да. Кызыгышат. Ай Максым эле үйдөгү Максым. Сен отуруп калат. Эмне ичесиң десем, барбы, болобу, барбы, ичсе болобу дейт. Ай атаңар ай, алып келчи. Dem gençliğime Türk olarak geldim o içimde ödedim. Ne yapayım benim içi olup da nangin. Vay son turaya deydi. Geviri opşa Maksim'de düşünbөгөндөр бар да. Кызыктар. İçip көрбөгөн. Гевири билет, бирок шаарда эч ким жазабайт. Гевири билет, бирөө жарма дейт, бирөө аталы дейт, маргандай таласта бир айтат, көлдөгүлөр башкача айтат. Бизде Максим деп айтат. Ачыга Максим. Ошентип отургандан кийин биз ар бир келген конокторго баягы Максимдик уже жана столдо турган кока-кола, пиво, сивалар уже ичилбей калды. Ичилбей калды. Лимонадтар ичпей калды. Тегиндей ичип калды. Максим басып кеткен турбайбы? Максим басып кетти. Анан кийин мода болду. Дем алышта ушу 1-чи күн же 5-чи күндөрү такай достор чалышып анан мен биздин үйгө келип анан жолдон ысык депешкени алабыз, анан келип атайын Максим ичип анан кетишти. Ошондон улам анан табылды айтып атпайбы жукен. Максымдын келечеги жакшы боло тургандай, ушуну чыгарып көрбөйлүбү дейт. Атаң сол. Болду деп анан ал баягы мага айткандай мен баягы иштейм да. Кара жумушту мен жасайм. Ал баягы эле идеяны берет. Болду дейм, бүт анан мен анан уктабай анан экөөлөп анан 7 жыл жүрдүк ойлонуп. 7 жыл. Ушу идеяны ойлонуп 85-жылы ой келип анан биз каяка баштайбыз, каяка жазайбыз деп жүрүп анан тет арашандан тиги бир үй сатып алдык. Жанагы Өмүрбек Абдрахманов деген демократ бар. Саясатчы демократ. Ал тууганыбыз болот. Ошол айтып калды, ай Арашанда мен бир жер бар, үй бар, ошону келбей көрбөйсүңөр да. Аны табалды көз бардыктан тоонун түбүндө экен билечи. Тоонун түбүндө булагы бар экен. Кыргыздар эми тоого жакынбыз деп. Кыргыздар тем более мен самырдык саяк. Шак эле бар ошол жерге бар эле жагат деп эле алып алдык. Бир жигулин бас экен ошол убакта 4 күнгө эле 3 күнгө эле. Ал канчанчы жыл? 85-жылы алдык. 85. Алдык анан апабыз тап келди, келбейт такыр. Өлбөйт. Көнбөйт. Келбейт. 87-жылы анан кийин мен анан сооданы баштадым. Мен соода боюнча отдельный тема, сооданы айтпай эле коеюн. Эми жазарын жасайбыз, кантип сатабыз деп анан кийин бул саткан боюнча бизде мындай идеология бар болчу да. Саткан киши, сатык менен заниматься эткен киши сарт деп. Сарт деп бизге ушундай бир образды берчи да. Сарт олар сатып атат депчи. Жаман киши деген. Аны ошону эми передалить этиш керек болду ошол. Бул Советтик Союздун идеологиясы менен келе атабыз деген. Бул сооданын баары сарт жерге кирсин булар эл эмес деп. Аны ошо менен жанагы үй жанын баарын сарт деп ушундай бизде түшүнүк болгондой. Анан койду анан баары сарттын чапанын кие турганга да мен дайындадым. Эми атаң көр, эми жазарын жасайбыз. Уже 2 жыл ойлонуп туруп кантип жасаш керек, эмне жасаш керек. Масштабирование жөнүндө болуп атат да. Табылды экөөбүз келе жасаган жарма жөнүндө кеп жүргөн жок. А тиги тонналап иш кантип жасайбыз деген нерсенин баарын чийип эметип аттык да, дайындалып атабыз баягы. Жөн эле мындай эле башта жүрөт, эчтеке жок иш. Үйдү гана алып койдук. Анан эми бул кантип соода кылабыз эми? Кантип сатабыз муну? Кантип муну элге жеткиребиз? Эң кылааны маселе ушул, сатык. Кантип сатыш керек? Ошону анан үйрөнүшүн анан кийин алып анан мен тет Ысык көлгө барып сооданы баштап Казакстандын баарын кыдырып 3 жыл жүрдүм соода кылып. Коммерцияны биринчи баштан баягы соодагер сарт деген сар чапанды мен ошонун ичине кийинип, анан ошол соодагер болдум. Сооданын эмне экенин түшүнө баштадым. Эмне деген философия, бул эмне деген, бул
жакдай. Ошон үчүн башыман өткөрдүм да ошонун баарын өттүм. Эмнени гана соода кылган жокмун. Алма, мурут, алча, иш кылып бүт Казакстан Томуска, Сибирге чейин барып жүрдүм, Ташкентке чейин барып жүрдүм, Казакстандын бүт жерлерин кыдырдым. Алматыдан Караганда, Балкаш, боякта жанагы нефти чыккан шаарлар бар, унутуп атам атын. Актау, Тарас, Марас, Актау, Көктау бүт кыдырдым иши Чимкенттен бери. Кышы менен жан тынган жок. Бул ошо 80 жылдардын аягы да. Ошо 87ден баштадым уже. 87, 88, 89, 90, перестройка, 92. 4-5 жыл жалаң ушу менен эметип анан соода эмне экенин түшүнүп, мен өзүм соодагер экенин түшүндүм. Мен укмуштай сизге жактуу ошол соодагер. Менин жакты да, мен укмуштай соодагер экенмин да. Мен туруп сатканда тизип чыгачмын очередке. Тизип жанагы прицебимди 1 тоннаны bir 4-5 saat эле сатып тастачмын. Менде талант бар экен. Ошо жакын адамдар привлек этет. Аны өзүмдүн талантымды ошондо түшүндүм да. Мен жүрө бермекмин да. Мен тетип усамырда жүрсөм азыр кой багып эле жүрөбөм. Давно эле өлмөкмүн менчи. Ушундай дейм ба, мүмкүнчүлүккө жараша, шартка жараша. Анан ошо соодагерлик кылып жүрүп тиги шорону максымды баштайлы деп даяр болдум мен. Мен даяр болдум. Анан Табылдыга айттым, болду, мен даярмын, мен билем кантип эметиш керек. Давай баштайлы десем, анан Табылдыны 90-жылдары. 92-жылы. 92-жылы. 92-жылынан кийин тетиги баягы апабызды алып келдик 1 жыл мурун. 1 жыл мурун 91-жылы апабызды эптеп кыйнап атып эле. Сүйүн апа келди. Грузовойго жүктөп ал ыйлап, айылдын баары жөнөтүп айныран. Мен ал ыйлаганды айтпа. Итибизден өйдө баарын жүктөп, анан малыбыздан бери жүктөп көчүп келдиби? Көчүп келди. Макул болду. Кыйнадык. Табылды, урушту. Хватит, жетет. Мэрге өлүп калсаң анан эмне кылабыз? Хватит, болду. Окуттуңар, чокуттуңар, эми барып тете жырган турмушта жашап, могу жерден өлүп каласың да. Да бир 2-3 жыл жашасаң өлүп каласың. Анан Табылды урушуп атат апамдычы. Апаңыз келди. Апам менен койду, анан эми угат да баягы. Жактуу, анан жаңы жер. Анан келгенде анан малы менен көчүрүп келдик. Жер сонун, тоонун түбү жыргап эле калбады. Анан баягынан тиги алманы сата баштадык да. Алмадан дагы жыргап атат. Өзү тыпылдап прицепке тизип берет эле. Сорттойт, эметет, бүттү. Мына ар бир алманы өп жыттапчы. Анан ошентен 92-жылы ошол үйдөн баштадык. Кыргызча эле казанды жерге коюп туруп эле, бир казанды койдук, 3 ташты коюп туруп эле. Анан апам өзү баягы тиги сок билек, баягы илгерчи сок билек, казанга эле өзү бышыр кууруп атат, талканды өзү кууруп атат. Сусамырдан бир машина, бир грузовой менен алып келдим тиги арпанычы. Баягы арпа, кадимки арпа. Ошо биринчи өндүрүштү апаңыз жазган турбайбы? Анан кийин апам отуруп анан баягы эми айнайын ичетпи, мунуңарды ичпейби деп анан кийин апа жаза бериңиз. Ичиребиз аны, мен ичирем аны. Все, мен уже баарын үйрөнүп алдым. Деп анан ошого чакыркы чейин ишенбей атат да, анан кууруп атат, бай өзү кууруп атат, жыргап атат, суй сиропты жасап атат. Анан келин экөө бышырып атат. Баарылап эле жүрөбүз. Мен, Табылды, апам, келинчегим, итибиз, мышыгыбыз, короче, баарыбыз эле бит. Бышырып анан кийин ачтып анан эртеси 2 филакты жана Дордой базарына барып саттык. Биринчи сатуу ошол жактан башталган турбайбы? Сатуу ошол жактан баштадым да. Ал кезде Дордой ачылып калган. Дордой жаңы эле ачылган. Дордой базары жаңы ачылып, ошо биздин Багылск ошо Дордой ачылып калып. Анан кийин Салымбековдон кийин анан баягы масштаб үйрөнүп келген Салымбековго келдим, Аске, сенин базарың чоң базар. Мага бүт ичинен орун бер десем, ал болду, давай, вперед деп анан кийин ал колдоду. Ошо менен ошо базарга барып анан кийин. Анан эртеси барып саттык, бир 2 саат эле сатып элек 2 филакты. Ошондо баазы канча эле? Баасы ал кезде жанагы рубль кечи да. Сом жок. Аткан кезде бир 10 рубль беле ушундай бир. Эсимде эле жок. 10 беле, 30 беле ушундай эле. Акча саман эле болуп калды. Акча. Ошондой инфляция жүрүп аткан 92-жылы аябай. Инфляция болуп, аябай девальвация болуп ушундай. Базарда ичкенге жегенге эчтеке жок. Магазинде. Магазин бар пустой ошол кезде. Баягы как раз Совет Союзу ыдырап, укмуш болуп аткан Горбачевдин перестройкасы. Вот, анан ошондо силер жана Дордойдун соода сатык болуп аткан катарлардын ортосунда турдуңарбы же чыгып бир эле жерде эле жанагы валютчуктер турат экен, валюттар. Нары базардын ичине кирген жок. Акча алмаштыруу жеринде. Ошол жерде элдер, ошол жерде эле күдүрөп эле ошол жерде. Фляга менен турасыңар. Ана фляга менен эле кадимки эле черпак менен эле, темир черпак. Эмнеге куюп берсеңер? Ой, жанагы граненый чоң пивонун кружкасы бар го, ошого эле. Куюп анан кийин
аны дагы чайкаш керек экен, жууш керек экен. Балекет ошондо башталбады анан. Суубуз жок, эчтекебиз жок, жемойкабыз жок, же запас эмебиз жок. 4-5 кружка алып алганбыз, анда ойго деле келген жок ошол. Анан эме бир киши ичкенден элдер карап калат, баягы балжырап калат да. Эмне кылабыз, анан кооп күйдөп анан дагы жакшы бир чака алып алгам. Анан тиерден крандан барып анан элдин бар ошол жерден крандан суу ичет экен, тургучетке туруп алып. Вот. Анан ошондон кийин чаканы алып келип анан баягы чайкап атабыз, баягы кружканчы. Эми чайкап 4-5 кружка чайкаганда эле чаканчы балжырап эле кайра жарым болуп калса болобу. Сууңуз кирип болуп калган туруп, кирип болуп атат. Кайра анын төгүнүн кайрап келдим. Иним сатып атат племяннигим. Табылдым баягы смотрящий болуп карап турат. Тегередечи, көрүнбөй. А мен болсо баягы иштеп атам. Чаканы суу алып келип, анан тиги иниме жардам берип атам да. Анан алып келип, анан ошондон 3-4 жыл алып келдик. Улам эле балжырап калат. Очирет кишетим эле. Сууга. Очирет. Анан байке болду бойсо, ай балдар, могу жерде айнырайын монтип, биздиги кружкабыз жок, суубузду албай калыптырбыз. Монтип эми жуйлу ошонун баарын кантип. Байке дейт, кыргыздар бир эл идиштен иче берген. Жубайлагыңызчы, биз баарыбыз түшүнөбүз. Анан айттым, чын элеби? Макулсуңар десем, байке куя бериңиз деди. Ай ата жыргадык да. Эме кардарларбы? Элдер кардарлар турат да очередте. 20-30 киши турат. Күтүп атат. Анан куя бер деди. Биринен бир куюп эле ошондо бир кружка менен анан. Түгөтүп таштап, 2 саат эле баягы 2 флягты жоготуп таштадык. Ошо биринчи кардарлар тиги Максымды татып көргөндөн кийин кандай тосуп алышты? Эмне деген кандай реакция болду? Ой, булай бирөө жарма дейт, бирөө Максым дейт, бирөө эмне дейт, атана дейт. Ичинде таластык жүрүп, көлдүк жүрүп, нарындык жүрүп, оштук, баткен баары жүрүп. Суу сайт базардан. Суу сайт. Ай, сону болду байке, бир суу ичип аттылек дейт да. Бул тамак экен сону. Курсак тоюп калат. Курсак тоюган суусу канат. Анан кыргыздын оокаты да болбойду. Ар биздин каныбызда жарма Максым бар да. Туурабы? Ошо менен үйгө келдик, сүйүнгөнү сураба. Абдан сүйүнгөн турбайсың, э? Апама акчаны көргөзсөк, сонун оокат турбайбы айнырайын. Окуй, жасайлы элем түнү менен жасаттым баягы. Кайра жаза чыкты. Кайра түнү менен жазагыла, муздаткыла, ачыткыла, эртең менен ачып калсын саат 8ге ачып калсын. Дионан кайранын эртеси воскресенье болду. Жигули менен. Жигули бир жаман жигулибиз бар. Ошого эле багажга салып, эки фляганы салып. Эртеси кара 4 фляг салып алдык. 4-төн салдыңар. 2 казан жазагыла. 2ге көбөйткөн турбайсың. 2 казан жазагыла деди да, калбай калды да тигил. 2 казан жазагыла, экөөм как раз 100 литрлик казан антимитип ачыткыга калат, 80 литрден, 40 литрден да. Ошону 4төн алып барып, 4төн саттык. Батыл өтүп кетти кайра. 4гө чейин сатып саттык. Ошентип отургандан кийин кийинки субботу выходнойду күтүшкө туура келди. 2 күн иштейт экен. Эл эс алуу күндөрү чыгат да базарга. Ошо менен 5 күн эмне кыларыбызды билбей атаң көрүп, чыдамыбыз кетет да, суббота күн болсо экен деп. Ошо менен кийин 6 фляг алып бардык. Андан кийин анын экинчи воскресенье 8 фляг алып бардык. Анан кайра да демашты күтүп атабыз. Тимелет, чыдай албайбыз да. Чыдамсыздык менен. Таң көрө болсо экен 5 күн өтпөй атат да. Анан талкан жасап атабыз, ушундай казан сатып алып атабыз, фляг сатып алып атабыз. Түшкөн акчага эле баарын сатып алып атабыз. 2 фляг, 3 флягтан баштаганбыз. Анан казаныбыз да жок. Казаныбыз да бир кошуна өзүбүздүн казандарды чогултуп анан ошентип баштадык да. Ошентип атып анан 10 флягга жеттик. Анан эле бир күнөн эле өтпөй калбадыбы? Калып калды 1-2 флягыбыз. Эмнеге суук болдубу же? Жок, эми саттык да уже 7-8 флягты саттык да, анан кийин уже түштөн кийин эл тарап кетет экен бат эле. Ошончо 2 флягыбыз калып калды. Эмне кылабыз деп анан турабыз, муну эми чыгып кетет го таң көрө. Эмне кылабыз, бирөө башка жерге туралы. Эмне кылабыз деп айлабыз кетип анан туруп анан ай, Ош базарга барып көрбөйлүбү деп бирөө айтты иши кылып. Эсимде жок. Кимиз айтканын билбейм. Ош базарына барып көрбөйлү. Эми тиги көпчүлүк Ош базарына анан келдик, Ош базарга маңкайып келип анан Ош базарына баягы элдер жүрөт. Үчүнө эле таң көрө. Анан ошол Ош базарга ызычуу аерден дагы түртүшмөйүн, орун жок. Эптеп бир жерге кечилип турсаң, тияка түртөт, бияка турсаң, бияка тебет, милициясы келип уруксат бербейт. Бул каяктыкы кимдики деп эле чатаң. Ай, могу эми течак сатып атат эле, бир орун 12 сатып алалы деп анан ошол жерде ызычуу милиция менен урушабыз, тигилерин базаркомдор менен, базаркомдордун хозяин көп экен айнырайын. Бир эмес, аерде 20-30-70 дейби айнырайын. Тияка турба, бияка турба. Ошону эптеп бир жерден орун ала калып анан кийин турдук. 1 саатта сатып ийдик баягы 2 флягты. Ой атаң, ай келе сокемиз дедик биз. Биз тияктын жүрөбүз.
Ош базар күн иштеп атпайбы. Биз дем алышты күтүп субботу выходной тетияка попадать этиш үчүн күтүп атпайлы. Ош базарда бир жерде киши бар экен, ошол эле кишилер да оятаң жырган анан Ош базарынан кийин анан точкаларды көбөйттүк. 10 фляг, 20 фляг, 30, 40, 50, 60 анан Ош базарын захват кылдым. Биринчи жылы. Экинчи жылы тетиге Ош Аламбайдын базарын захват кылдым. Кийинки жылы тетиге Ортозай базарын захват кылдым. Базар дегенден эчтеке калтырбайдан полный захват кылдык. Эми каякты басабыз деп анан кийин жанагындан торго жанагы точкаларчы тиги. Центрлер эме жанагы перекресттуктар. Кесилиштер. Жолдун чоң жолдордун кесилиштери. Анан баягы тиги бизди кубалаган милицияларчы өздөрүнүн роудуга чакыра баштады. Байке, биздин роудуга коюп бериңиз. Налоговыйлар чакыра баштады. Налоговыйлар менин акчамды, филягымды эсептеген налоговыйларчы. Канча жасатып атасың дегендер. Байке, биз налоговыйны жанга коюп берчи. Бүткөндү да. Бүт наркотик болду анан кийин. 1-2 жылдан кийин. 1-2 жылда эле? Бүт анан чоң организациянын түбүнө, могу перекресттөккө, Харби перекресттөккө, университеттердин жана, вуздардын жана койбогон жери, Шылуунан ошентип. 4-5 точкага жеткирди. Ошентип анан шоро ошентип чоңойгонбуз. Эми история аябай чоң. Мен мындай кыскачараак кылып айтып атам. Ушундай деп. Агай, биз күн жылыганда Бишкекте шоро эжелер учуп келди деп эметебиз да, тамашалайбыз да. Көчөлөргө туруп калгандачы. Жылуу жактан учуп келди депчи. Анан ошол силер биринчи казан менен фляга менен ташып жүрүп, анан ошо мындай өнөр жай масштабына кайсы убакта чыктыңар? Жанагы шоро эжелерди бочкалар менен кайсы малга мындай эме өстүңөр да? Биринчи жылы ошо фляг менен жүрдүк. Экинчи жылы жана бочкага өттүк. Жанагы бадыраң тустаган орустардын бочкасын таап алып, бир жерде жататтык бүрүнгөн жерде. Пластиктан. Мен бекер алып алабыз, анан кийин ошону пластиковый эмес, бочка. Жыгач бочка жанагы капуста тустаган. Ошону алып анан кийин эмелерин оңдоп, бүт тазалап ичин баарын тең. Анан сырттарын краскалап, темирлерин краскалап, жээктерин крышка жасап, Бишкек жасап, кран тагып, бочка менен татнай кылып жасайлы деп анан. Бул силердин ноу-хау турбайбы? Эми ал жакшы, ошого баратабыз да бул. Жанагы развитие деп коет, развитие, өнүгүү процесс. Өнүгүү процесс, жаратмандыктын ушул эмеси да. Бул эволюция. Эволюция. Силер билесиңер, башында эмнедеги Россия менен жүрдүк, анан тиги телефон, анан бул телефон, бүгүн iPhone менен жүрөсүңөр. Ошол сыяктуу эле да. Ошол сыяктуу эле жылда, күндө кантип жакшыртыш керек. Кантип клиенттердин кызыктырыш керек. Кантип клиентке жакшы шарт түзүш керек. Деген эле бул өзү эле келет баягы. Бул өзү эле мындай турган иш да, бирок ошону ловить этиш керек. Чувство болуш керек. Ошентип анан бир ошол бочка менен дагы канча жыл, 5-6 жыл жүрдүк го дагы жалаң бочка менен. Анан кеги бочкабыздын жылып кетип атты. Күн ысык, эште 30 градус болгондо, 30-35 болгондо бочкадан жылып кетет. Анан кеги, Кытайдан кеги алдым анан. 23 литрлик кеги. Ал деген кечке турса 1-2 градус эле жылыйт да. Муздактыкты сактайт. Муздактык боюнча тура берет. Анан башында черпак менен куюп интип баягы тиги стакан жок да. Анан стаканды жууш проблема болду да. Анан кантип жуйбуз, анан кийин баягы илгери баягы үй актаган мындай насостор болчу эле, билесиңби? Үй актаган. Минтип тетиги филактагы акеташты соруп алып, минтип өтсөң соруп алат, бассаң анда минтип анан насос атып анан актайсың. Ошону могу столго орноттум. Аны мен жазадым аны. Күнү түнү жазайм. Кеч иштейм, кечинде түнү менен бар ошону жазайм. Күндө бирден стол жазайм. Дагам жетишпейт. Бирөө сатат, бирөө бушурат, бирөө кайтарат, чыгыл ушундай эле чачылып эле жүрдүк айнырай. Анан ошондон кийин баягы квас жууган, билесиңби квас жууган? Ошону жазып алып жыргабадым батаңга. Муну изобретение деп ошо. Мына бул жаратмандык. Ушундай. Анан баягы жанагы кадимки айнек стаканды ошо менен жууп жүрдүк. Анан аным дагы эскирип калды да, уже мито да. Жакшы жуулбайт, клиенттер уже барган сайын клиенттер капризный айнырай. Жакшы жуубай атат дейт, жакшы эле кыздар монт эметет, расход көп, асабы көп. 2 фляг суу алып келесиң, кайра 2 флягка дагы тиги аны тосконго өзүнчө фляг мусор тосконго агып да жерге бир тамчы тамбаш керек. Ошондо ошо сууну жууйм деген, стакан жууйм деген суу анан берки мусорун көтөрүп жүрүп ошо менен эле сыгандай болуп жүрөсүң да, ошо ташынып, артынып эле ушундай. Анан адагы тажадык, аябай.
Анан койду, анан стакан өтөлү дедик. Стакан өтүп анан кийин жана пластиковый стакандарга өттүк. Анан алар дагы күндө жөн ыргытсаң аябай акчасы чоң, элдер көтөрө албайт. Баасын биз арзан эле сатыбыз ал кезде. Эл ичсин, элге жетсин. Канча? 2 сом беле, 4 сом беле? Ой, 1 сомдон баштаганбыз, эмне кыласың? Аяктагы арманды ал өзүнчө арзан, ал өзүнчө комедиягычы. Ошо менен баягы пластиковый стакандарды кантип жууйбуз деп анан табылды. Ошогонан жууган машинени жасады. Андай машина жок. Ошол машинени бияктан пластиковый стакан, катуу пластиктерди алдык, стакандарды. Антпесе вообще шуму жок кала турганбыз. Клиенттер көтөрө албайт акчасын деп ошондо ойлондук да. Ошо менен стаканды жууп жүрдүк. 8 жыл жуудук. Тетиги 2000-жылга чейин. Анан 2000-жылы тетиги жаңы заводду алып, азыркы заводумчу. Илгерки мол завод сатып алып, ошо жерге анан жаңы завод куруп. Ал заводдун орду эмне эле? Ал илгери тиги молочный завод болчу. Илгери Бишкек, бүт Кыргызстан боюнча сүт продукциясы менен ошо жерден обеспечить. Молочный завод болчу, Бишкек. Анан ошо менен баягы стаканды тиги кээге өттүк. Анан одноразовый стакан Кытайдан алып келдим. Технология, оборудование. Жа күндө жасайт, анан ошону одноразовый азыр чыгарат. Кагаздан чөтпөйсүң кагаз. Бул стаканды өзүңүз чыгарасыңарбы? Ошону өзүбүз чыгарабыз да. Кагаздарын бүт Кытайдан алып келем, оборудование биякта. Анан өзүбүз жасап, анан ал одноразовый ошондо айланды. А так биз жууп эле жүрдүк. 2008-жылы. Анан эми ошентип чыктык да. Антпесе каякта. Ошо чүй дегенде эле азыр могу одноразовый стакан кылып анан баасын 10 сом койсом, элдер кыйкырмакта. Бирок ошондо эле 10 сом койсом болмок экен. Биз вообще келес экенбиз. Ой, сары чайды жанагы стакан 10 сомдон сатат, биз 2 сомдон сатып жүрбөйт го. Аны сен суроо, мен айтпайт. Ошентип мен канча жылда 26 миллион доллар жоготконбуз. Чистый пайда. Мына ошентип анан кыскача история ушундай, айта берсе сөз көп. Анан жанагы эме жөндө ошону айтып коеюн, жанагы тиги бир туугандардын арасында бул бизнес бойсу ростинг деп атпаймынбы? Кийин баягы башында эч ким келбейт. Анан макул болгон кошуна, жоро жолдош баягы макул болгондорго анан уруктууган жерде балдыз тайке тиги улар досторунан жалдырды га кел иштеп бергиле. Ошентип анан чогулуп калдык. Ким иштейм десе сүйүнүп ошону иштете бердик. Андан кийин бул башкаруу маселеси. Менеджмент деген түшүнүк бар экен. Өзүнчө коррупция пайда болду. Таластык мафия, жумгалдык мафия, суусамырлык мафия деп мындайча айткандачы. Ким бири-бирине баш ийган киши жок. Башкарганды эле түшүнбөйбүз биз өзүбүз. Иптеп эле ушу максымды эл ичириш керек, көндүрүш керек деп жүрөбүз саматёк. Бир 10-15% жолдо эле калат, төгүлүп тиякта калды, биякта калды. Гай тосту, анан тигинип кетти, улап кеттим, мүдүрүлүп кеттим, жыгылып кеттим, түшүп калды, имитип калды деп эле кечинде. 10% жок, максым жок. Максымды водовоз менен ташыйт. Жака төгөбүз, качество бузулат. Баягы сала турган ундордун нормасы менен салбайт, уурдалат, май салыныш керек, аны уурдалат, тигини салыныш уурдалат, талканса да чыгып ушундай каалагандай ушундай. Анан ким алар? Бүт эле баягы эле менин тиги туугандарым, баягы эле тиги күйөө бала, тиги эме кайны, балдыз, бажа тигүү дегенде ушундай эле бүт эле. Ошентип анан аябай кыйналдык. Анан муну кантип чечиш керек деп анан вообще мээм жетпейт. Кантип чечиш керек? Аябай кыйналдык. Сиз ал убакта генеральный мен эми ошол тиги атым эле бар, генеральный директор деген. Өзүм филиалга көтөрөм, өзүм отун жарам, отун аралайм, иши кылып сатам, баягыларды контролдойм, ташып жүрөм, тигинтем минтем. Эл өсүп атат эми. 100деп 400 киши эле кыздар иштейт. Бери жагы 100 киши, тиягы 100 киши. Ошо менен 500 кишини ким башкарып көрүп турат? Ошо менен жүрүп андан кийин анан айлам кетип анан мен тетиги европалык, япониялык жанагы келишет да, бияка волонтерлор эме окушат, семинар окушат, тренинг окушат, тиги окушат. Мен ошолорго анан кайрылдым, мен башым эле айланып калды. Ушул кантип бул элдерди башкарыш керек, эмне кылыш керек. Анан эмне дейт, мен айтып берем, биз момундай болуп атат. Момундай болуп атат. Деп анан алар мага эмемди көрүп атат, ичинде тиги эме экспертиза кылып атат да. Диагностика, УЗИден көрүп атат да мени. Ошолор анан кийин рекомендация берди.
сен кадровый вопросту тандоо деген маселе бар. Тандап алыш керек. Приоритет менен. Кандай болуш керек кадр? Приоритет. Кадр алган тандоо. Биздин отдел кадр деген жумушка алуу кайра өлтетип койгон нерсени биз кадр деп эле жүрчүбүз да. Принимать этет, анан кайра жумуштан өлтетет. Анан ошо менен кадр маселесин. Маркетинг деген ошондо түшүндүм мен. Анан жанагы баалуулуктар, анан жана корпоративный управление, корпоративный культура деген нерселерди ошону түшүнүп анан кийин барып анан кийин 5-6 жылдан кийин түшүнүп анан ошолордон кийин анан мен ирий баштадым. Анан эмне кылыш керек болду? Мен курчалып калдым да. Жалаң анан биринчи анан кимдерди кетирдим? Жалаң өзүмдүн жакын анан кайнелеримди кетирдим. Ошол жерден баштадым. Сразу эле. Туугандарыңыз тазалаган турбайсызбы? Мамлекетте революция болуп анан биз айтып атпайлыбы? Менде ага чейин 3 жыл революция болгон. Реформа алган турбайсызбы? Реформа кылдым да. Анан табылды. Эмне кылып атасың дейт. Анын дагы тиги жүкөн мону орноштуруп койчу деген кишини да алып атам да жумуштанчы. Анан айттым, ушундай табылды. Мынтпесе болбойт. Десем анан ал дагы башында түшүнгөн жок. Эмне кылып атасың? Айтабы, анда кел өзүң тур дедим. Өзүң тур иштен да. Все, мен сага өткөрүп берейин иштегин. Жоксо мага койгун дедим. Десем анан түшүндү окшойт, кой деди. Анын дагы досун дагы айдап таштадым да жумуштан. Сиз ошол жумуштан айдаган кишилер ал реформаңызды кандай тосуп алышты? Эми бүт эле ыйлады. Бүт эле ыйлап атат. Эмне болуп атат, эмне үчүн атат, тигинтип атат. Мен өзүм билбей жүргөм эмне кылышты. Анан буга жүрөк керек, буга эчкин болуш керек. Эрк керек. Эчкин алып берсе кыргыздар эмне дейт, бул эмне дейт, эл эмне дейт деген эме бар да, түшүнүп калат. Ошо менен жүрө берет. Анан бүттү, анан кийин банкрот болот. Биз ишкананы сактап калыш керек болду да. Ишкананы сактап калыш керек. Ошо менен анан кийин мен все, анан апам да ыйлай баштады. Апамдын дагы бир туугандары бар да. Тайкелери там. Тигини коюп койчу, тиги жакшыраак жерине кой дейт. Койгондо да. Баарын эле чогултуп алган турбайсызбы? Бүт эле чогултуп алганбыз. Анан жүрөбүз, бир стадо болуп өзүбүзчө. Эми ошону ойлосом күлкүм келет. Анан кийин жанагындай, анан кийин корпоративдик баалуулуктарга өтүш керек болду да. Анан мен бүгүн айтам. Да, бир туугандарың иштесе болот, бирок ошол жердеги баалуулуктун максатты бөлүшө билген. То есть они должны уметь разделять интересы компании деген нерсени айтам да. Анан компетенттүү болсо, ошол жумушту аткара алса. А так, жерде по признакам тайкем экен, жээним экен, анан бул аялым экен деп албагыла жумушка. Тууганчылык болуш керек. Ошол эме менен албагыла, критерий менен албагыла. Бул жанагы адамдык сапаты, анан профессионалдык сапатына карап алыш керек. Бирок эгерде ошого туура келсе, тууганың деле жарайт. Ал тууганың анан тияка кирип анан мутить этип атса, анан мен панты да мындай да мактанат тигинтет, мен тилерди жоготом анан тигин. Аны биринчи эле чабам мен. Мен шефтин тууганымын деп. Бүттү, ошондойду биринчи эле чабам мен. Биринчи эле. Мына Жумадыл байке, чоң ишканага айландыңыз. 500-600 киши болду. Менеджменттин жанагындай тоскоолдуктарын, проблемаларын көрдүңүз. Анан ошол маалда сиз Табылды агай менен милдеттемелерди кандай бөлүштүңөр? Ким эмнеге жоопкерчиликтүү? Эми экөөбүз бири-бирибизге чувствительный болчубуз. Эми башында айтып атпайм, башында мен жанагындай реформа жасап атканда Табылгем дагы сурап мындай таң калды, кандай деп. Анан түшүндү. Табылке, мен могулардан сурап консультация алып, волонтерден алып, мен момундай кылбасак иш болбойт, көрүп атасыз, ситуация момундай деп түшүндүм. Все, болду жүкөн деди. Бүттү, ал түшүнөт. Болду. Анан кийин айтып, тиги эмне дейсиң, бул эмне кылды? Вообще кийлигишчи эмес, кийлигишкен жок анан. Аралашкан жок. Билгенин кыл деди, болду. Все. Мына ушундай болуп түшүнгөн киши болсо, бир тууган болсо, же тууган болсо, анан кийин барып аны ишти кылса болот. А так сиз чындыгы партнер болгон турбайсыңар, э? Ошондой эле тууган эмес. Партнерлук. Биз ошого өтүшкө бир топ кыйналдык да экөөбүз. Бир топ кыйналдык. Мен да көптө жүрдүм, Табылды эмне деп айтат, эмне кылат деп. Жүрдүм мен да кыйналып. Канча жыл жүрдүм. Мындай кылсам эмне деп айтат, ойлонот. Анан мен аягында өзүм дагы зреть эттим да, быштым да, көрдүм да. Мен көрүп турам да, билип турам эмне кылыш керек экен. Эмне кылыш керек, бизге бул кандай зыянын келтирип атат. Могу тууганчылык, анан могу эмне деп коет, жанагы кумовство деген деп коет, ушундай. Ушул өлтүрөт экен да кыргыздарды. Ушинтип анан бүгүнкү күндө
бизнести баштай албай, кыргыздын көпчүлүгүнүн бизнеси ошол тетиги эле тамырынан күйүп кетип атат. Күйүп атат да, тамырынан. Бүт анан эле 2-3 жылдан кийин анан соттошот, анан күйөө менен аял урушат, ажырашат. Бир туугандар, азыр эки бир тууган бир бизнес кылганда айткылачы, пример барбы? Жок. 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 Бирок ар ким өзүнчө өзүнүн жумушун кылыш керек. Ар ким өзүнүн жоопкерчилигин өзүнө алыш керек. Ошентип аны мен ошентип айтам. Анан корпоративный культура деген бул өзүнчө бир тема, муну көп түшүнбөйт. Көп компания корпоративный культура эмне экенин түшүнбөйт. Буну кыскача эле айтайын. Бул деген бул компаниянын ичиндеги жазылган конституция деп койсок болот. Свод правил. Келген сотрудниктер ошондон баштайт сразу. Келишим ортодогу кандай каяка баспаш керек, кандай кылбаш керек. Всё. Бул жерде кандай деген баалуулуктар. Ошо Шоро ишканасынын эң башкы баалуулуктары, корпоративдик маданияты эмнеден түзүлгөн? Бул справедливость, ачыктык. Ачык, айкын и справедливость. Акыйкат. Таза, порядочность. И биздин миссиябыз айтып турбайбы? Возрождение традиций наших предков, создавая здоровые напитки для человека. Все. Ошо миссия биздин как компас. Ошо миссиянын негизинде анан иш кылат. Бирок ачыктыкты утпайсызбы? Мисалы, ошол ишканада, заводдо иштеген, мындайча айтканда, кара жумуш кылган адис. Сиз ошо генеральный директор болуп турган кезде сизге кире алат беле? Проблема болсо. Ой, мен аралашып эле жүрөм да, мага айта берет да, айтат. Өзүңүз эле чыгып жүрөсүз. Биз ошол ачыктыкты өзүбүз создавать эттик да. Любой нерсени бизге айтса болот. Мен ошолордон баштайм да, эртең келгенде эле. Эмне өпкөң бооруң ооруп атабы, эмне кылыш керек, эмне керек сага? Анан айтат эмелерин. Бирок өзүнүн ордун билет ал. Ал ошол жерде качегар. Качегардык жумуш, ошого айлык алат, ошого жооп берет. Технолог жооп берет. Продавец өзүнүн жумушу. Мына ошондой. Бирин бири билет. Всё. Шоро бүгүнкү күндө чоң бир алдыңкы ишканаларга айланды. Бул менеджменттин мындайча айтканда фактору десек болот. Ошо менеджменттеги сиз үйрөнгөн нерселердин эң башкы мындай пункттары кандай? Элди башкарууда эмнеге таяндыңыз? Элди башкарганда мен баарын айтабай. Муну кол астында иштеген сотрудниктер да баалаңан жакшы көр. Аялыңан жакшы көр деп айтам. Эми кыргызча айткандачы. Кам көрүш керек? Ошол забота о человеке, адам жөнүндө кеп жүрүп атат. Анан Кыргызстанда бизнестер бүт эле жана акчаны ойлошот да, материалдык байлыкты. А мен айтам, мамлекетте болобу, ар кандай ишканада болобу, анын эң негизги байлыгы ошол жерде иштеген адам. Адам болгондон кийин адамдын правасы, ошонун укугу, ошонун жанагы иш орунун шарты, ошонун жанагы тиги орду, айлыгы, анын тиги эми ар кандай амбиция, идея деген болот. Ошолор баарыңар силер ошо участниксиңер. Компаниянын жетишкенине баарыңар тең себепсиңер. Деп анан ошентип бул өзүнчө идея болот, идеология катары да. Мен мына могу жерде технолог болуп иштеп атам. Монун сапаты менден зависит этет. Мен ушул иштеп аткан 1000 кишинин ичинде эң жоопкерчилик роль менде. Мен бузсам мен уят кылам деген нерсе. Ушунун баарын түшүнүш керек. Ушундай баалуулуктар. Сиз компанияда иштеп жүргөн кезде келип кеткен элдердин агымы көп беле же көпкө иштеген адамдар көбөйдүбү? Асырга чейин иштейт да, 20 жылга чейин, 30 жылга чейин иштегендер азыр деле бар да. Эми бул естественный явлениеден келет кетет. Бирок компаниядан көпчүлүк адамдар кеткилер келбейт. Эмнеге? Эми себеби стабильность, айлыгы жакшы, башка жанагындай забота о человеке и так далее. Бизде ошол жана корпоративный управление, корпоративный культура деген ошол да. Ар бир сотрудниктин, значит, жамандык болуп калат, ар кандай турмуштар болуп калат, өйдө төмөн, жакшылык, свадьбасы болот, жакшылык болот дегендей компания такай ошол көзөмөлдө турат да. Көзөмөлдө жардам берет, внимание, чоң мында айрамдарда корпоративна бүгүн компания Шоронун сотрудниктери бүгүн корпоративинде эс алып атышат. Корпоратив. Бүт ушундай знатный майрамдарда
корпоратив, значит, болот. Бул элдердин досу, өзүнчө тим билдинг, бири-биринин иштеп жүргөн Бүгүн ишканада канча адам иштейт? Бүгүн жаңы күз болуп калды, кыш болуп калды. Азыр бир 400-тен ашык иштейт азыр. Жайында 1000ден ашык. Сезонда көчөдөгү саткандар менен, эсеби менен кыздар иштейт. Алар өзүнчө майрам болуп, күзүндө аларга өзүнчө майрам уюштуруп берди. То есть корпоративный ушул культура ушундай, адамдарга биринчи адамдар биринчи орунда турат. Булар ошонун баарын түшүнүп, анан кийин жаман продукт чыгарганга булардын эмелери жок. Барбайт эч качан. Ар ким жоопкерчилик мойнунда. Бирөө баян сурайт, күз келгенде шоро эжелер каяка кетет депчи. Мен айтам, жылуу өлкөлөргө учуп кетет депчи. Бирок бул сезондук жумуш да, Ооба, сезондук. Жазында баштайт. Сезондук жумуш. Сезондук жумуш. А силер кантип түшүнөсүңөр мына эртең мына көчөлөргө чыгыш керек деп кантип түшүнөсүңөр? Температурага жарашабы же эмнени карайсыңар? Ноорузда уже биз чыгышыбыз керек болду. Ноорузда, Ноорузда. Ноорузда марттын 20-ларында чыгып калыш керек. Эми погоданы карайбыз. Погода жакшы болсо 15-леринде эле чыгып атышат. Уже чыдабайт. Өздөрү эле чыгып иштейличи дейт. Мейли иштесеңер иште. Эми тиеде чыгаша болбош керек да, жөн эле отура бербеш керек. Суукта иштебейт эч ким, ичпейт дагы. Жылганда эле чыгат. Ошол. Анан күзүндө сентябрда тегинде бүтөт. Кээ бирде октябрга чейин иштеп калат. Октябрдын 5-10-дорунда чейин. Погоданы карайбыз да. 25 градус болсо иштей берет. Өздөрү билет, уже көнүп алган. Жылдап иштегендер бар да? Ооба, жылдап иштегендер бар да. Жылдап иштегендер бар. Эми бул адамдар бири кетет, бири келет, ар кандай ситуация, бирөө көчөт, бирөө ар кандай болот. Бул өзүнчө внутренний миграция да. А так негизи костяк бар да, иштеп атат. Негизи бизде маданият бар, корпоративный культура бар. Ошол компанияны кармап турат. Ким келбесин, а жерден жаман нерсе жазышканы мүмкүн эмес. Бүтпөйт, общий правила бар. Агай, жана Coca-Cola ичимдигин эмесин рецепти сыр дешет да. Мо шоронун максым рецепти сырбы же бул ачык эле нерсеби? Сыр, өзүңөрдүн технологияңар бар, э? Балдар билет ошол жерден, всё. Узкий круг, всё. Андагы эми жазылган, ал деген договор түзүлгөн. Эч кимге айтпайт, эч кимге бербейт. Мына преданность ушундан. Преданность деген ушундай. Преданность, преемственность деген нерсе бар. Ошо бирине-бирине өтүп кете берет. Берилип иштеген адамдар турбайбы? Берилет да. Берилбесе эчтеке жок да. Ошон үчүн мен айтып атпайм жана адамдарга өзүңүн балаңан жакшы көр депчи. Биринчи максым чыгыптыр, андан кийин бозо чыкты, башка ичимдиктер чыкты. Ошолор кантип кошулуп кетти? Алар дем улам багы биздин миссияда жатат да. Бүткүл улуттук ичимдиктердин баарын алып чыгыш керек. Ошо азыр каалаган иче берет. Ар ким өзүнүн эмне ичиш керек, бозонун өзүнүн пайдалуулугу бар, жарманын өзүнүн пайдалуулугу бар. Мисалы завтрак, ужин дегендей, спорт ичет, спортку ичет. Максым эми общенародный ичет. Анан чалаптын түрлөрү чыгып атат азыр, курттун түрлөрү чыгып атат. Ар кандай жанагы эмелер чыгып атат азыр, жана мөмө деген пастилалар чыгып атат. Эми ушул баарын натуральный нерсенин баарын биз чыгарып атабыз да. Ассортиментный политика. Ошентип менен өнүгүп атабыз да. Мына сиз генеральный менеджер болуп жүрүп, ал кызматты тапшырдыңыз. Анан жаңы долбоор баштадыңыз да. Кара булак эко резорт деген. Ушул Кара булак тууралуу бир коктуда эле бир жок эле нерседен эле бир баргылып эле суу чыкпаган жерден суу чыгарып, бак өспөгөн жерден бак өстүрүп, гүл жок жерден гүл сээп айдадыңыз да. Анан бул эко резорттун концепциясы эмнеде? Эко резорттун концепциясы бул аны мен 2003-жылы сатып алгам. Ошол жердичи. Бирок аны мен 87-жылы көрдүм да. Жана үйдө алгандан кийин анан тоонуп басам да мен. Байкап койгонсуз. Мен баарын тоонуп басып кыдырып жүрөм да. Кыдырып ошондо үстүртөн карасам сонун жер экен. Кыштоо сонун аябай жагып калды да. Анан кийин ошол мечтам тиги орундалып, ошону сатып калып атпайбы ошол жерди. Анан мен сатып алдым сразу эле. Сатып алып анан ушу менен анан
эмне кыларымды билбей атам. Бир жакшы жер экен, мал баксаң ылайыктуу деп анан малды багып көрдүм. Анан бактыга бердим. Жылда бакты экем. Жылда 11 жыл бак тиктим. Талбы же эмне бак? Жанагыдай көрүп атпайсың, карабулактагы бак. Тикпеген бак калган жок мен. Баарын тиктим. Бакты делем тиккенди билиш керек экен. Аны деле билбейм мен. Билим жок да. Айтып самырыктар эмне талды башка эчти көзбөйт бизге. Мал, тал болду башка эмне. Анан бакты кеткен ушкенде элди туура эле бактыга бердим. Анан кийин ошондон 5-6 жылдан кийин түшүндүм, бакты кандай кылып тигиш керек, көчөт деген эмне экенин түшүнүш керек, поливный системаны кириш керек. Кызыга баштадыңыз. Анан кызыгып анан эми бирөө өсөт, бирөө өспөйт. Аны баткендин өрүгүндө тикпедим ошол жерге. Алчаны тиктим, кокон глаз баткенин алып. Тиги жаңгабаттын жаңгагын тиктим, алманын түрүн тиктим ишил. Алардан 5-6 жыл жүрдүм, алма жейм. Тиги баягы абрикос жейм депчи. Ушпайт экен. Анан айла кетип анан бери ылдый жактагы Карашанга айылыма кайра алып келип көчүрүп келдим. Азыр алар байлап атат. Ошо менен анан кийин кайсы жыл 13 жыл анан мен тиги жаш балдар иштесин деп анан чарчадым. 20 жыл почти иштеп коюп турдум, генеральный директор болуп. Коем балдарга өткөрүп берейин деп анан кийин менеджментти тапшырып анан кийин эс алайын деп анан операция жасаттым, белимди. Белим бар талкаланган бар, фляк ташып жүрүп. 40 литрлик фляктарды 2 кол менен ташып монда прицепке койчумун. Ошентип жүрүп анан баары белим бар талкаланыптыр. Анан операция жасат Москвадан. Жакшы. Мояка менин пластиналар бар, шуруптай. Белим менин шурупка бекитилген да. Анан ошо менен жатып анан койдуп анан Карабулакты. Бай иштеп көнүп калыптырмын. Жата албайт экен менчи. Жан тынбайт. Жата албайт экен мен. Жана тиги жаратман деген сөздү баштап кетпедим. Ошого да айтып коеюнчу, жаратман деген ким өзү? Жаратман деген кыргызча айткан. Бул жаны тынбаган киши. Жаны тынбаган, күнү түн уктабай. Бирдирке ойлоп тапкан. Ойлоп тапкан. Эми ал эми жаны тынбай, малчылар деле жүрөт азыр. Мисалы кой багып жаны тынбайт аны деле. Анда мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол жерге мүмкүнчүлүк шарт средага жараша болот. Баары эле жаратман боло бербейт. Бирок жаратман ошол жаны тынбаган, такы ойлонгон, бирдемкени ойлоп тапкан, жоктон бар кылган. Жоопкерчилик башка критерийлер бар, анын баарын айтпай эле коеюн. Ошондой жаратман деген ошондой кыргызча түшүнүкү. Анан ошо менен аерден бактарым баары өсүп чоңойду. Чоңойду эмне кылам деп анан кийин бул шаарды эми көрүп атасыңдар, шаардын акыбалын. Кой мен ошол жерге бир эко-резорт сыяктуу кылып бирдеке куруп көрөйүн деп анан кийин Европага барып, Австрияга барып ошол жерден көрүп келдим. Баягы тоолорду кантип ушу освоить этет, жанагы фуникулер, анан кийин отельный комплекстер, ресторанный комплекс, кантип ошол жакта концепциясын карап жүрдүм да. Австрияга барып кыдырып келип, анан келип архитекторумду алып алдым. Ал экөөбүз барып анан келип анан кийин жанагы концепция жаралды. Аерге жанагындай этаждаган 4-5 этажга отельди курбаш керек экенин бир түшүндүк. Бир кабат. Бир кабат экологияны сакташ керек экенин түшүндүк. Жаратылышты сактап, ошо жаратылышка мындай жанашып туруп калыш керек экенин түшүндүк. Анан жана жашыл экономика деген бар. Ошону түшүндүк, жашыл экономика. Бул күндүн энергиясын алып, ошону байланыш керек. Толомунда. Анан кийин жанагы гигиена, тазалык, экология, очистной сооружение. Мен ошондон баштадым. Буякта түз жерге койдура албай атпайбы? Көйдүн тегерегин азыртып жанагы пансионаттын баары жөн эле септик, жанагы кыргызча эле касып коет, мындай трактор менен касып туруп жанагы көмүп коет. Ичине жанагы люктарды салып. Сиздики тазаланып турат. Меники очистной сооружение. Акыр чекелерин бар, э? Бүт очистной, современный. Алгандадан европейский, Чехиядан алып кетти. Марат Жаанбаев деген ошол кезде. Ошолорду поставка кылып аттыр. Анан ошол мени угуп калып, анан келбеди. Жумайдыбек аке момундай очистной сооружение бар. Макул болуп, сразу эле макул болдум. Рас болду да, сен келгениң. Энди каяктан издерин билбей аттым эле. Жана ошону алып анан койдум. Мына 10 жыл болду иштеп атат. Без проблем. Анан жанагы солнечный батареяны койдум. Ошол жанагы ресторанды, жанагы конференция залдын баарын ошол жылтып атат.
ошентип анан ошо инновация кылып анан жанагы комплекс куруп азыр мынакей конференция, ресторан, андан кийин жанагы мончону курдум анан кийин. Ыштык мончо. Ыштык мончону курдум. Бул кыргыз деген жуунганбы, кантип жуунган, мончосу болгонбу, болбогонбу деген суроо жаралды да. Анан таң көрүп мен өзүм Табылды экөөбүздүгү орустун мончосуна ошого барчыбыз да эми. Финдин мончосу түрктөрдүн камамы аман эле болсун алар эми. Алар эптелүү разнообразие болбосо, ал деген биз канаттанчу эмеспиз. Орустардын мончосу жакчы да. Анан ошол жерде кара булакка мончо жетпей атат да. Ушу мончону салайын деп анан кыргыздар мончосу болгонбу, кантип жуунган деген маселе мени ушуну өйүп турат да. Тиги биз айылда Табылды экөөбүз 7-класска чейин чылапчынга эле түшүп, апабыз ушу 7-класска чейин чылапчынга эле түшүрүп биздичи жылаңач эле. Кирсамын менен. Кирсамын менен эле бир эле чака, 2 чака суу менен жууп койчу биз. Анан кийин 7-класстан 8ге көчкөндөн кийин чоңоюп калдык окшойт, экөөбүз уянып, апабыздар жашынынан көң сарай, кой сарайга барып анан жуунчубуз. 2 чака сууну алып алабыз, ошол жерде анан жуунуп. Түшүндүңбү, же болбосо жанагы жер тамыбыз бар, ошол жерде сет бышат, ошол жерде жылыраак отту жагып алып, ошол жерден эле эми отту жагып жылытып алып анан кышында ошол жерден жуунчубуз. Мончону ким көрүптүр? Ошо менен анан кийин 70-жылы келсем Табылды айтат, ай жүгөн жүрсөң мен сага сонун нерсе көргөзөм деди. Эмне дейт? Мончого барабыз дейт. Эмне болгон мончо деп атам да. Мончо дейт, элдер жуунат экен. Кантип жуунат? Эмне кийет, эмне кийинет, эмне чечинеби десем, элдин баары чечинип жалаңаш жүрүп, чын элеби дейт. Элдин баары жалаңаш чечинет. Кызык экен. Кайсы мончо ошондо? Эмне пишпектеги мончо. Өткөн жумада барып келген мен. Ошого барып, ошого анан ал Бишкекте эң эски, эң жакшы мончо турбайбы? Ал кезде от жакчы, отун жакчы. Отун жакчы ал кезде. Анан кийин эле газга өткөрүп койду. Анан ошо менен мончону сүйүп калганбыз Табылды экөөбүздөн. Ошол акыркы жылга чейин барып жүрдүк ошо. Мен тетип мончону салганча. 15-жыл салдым, ага чейин ошо мончо барчыбыз. Чыныгы мончо ошол экен да? Ошол экен, ошол. Ошондо 70-жыл көрүп анан ошо менен баягы кыргыз мончосу кандай болот деп анан кийин тарыхчылардан сурайм, маначлардан сурайм, ай кыргыздар кантип мончого түшкөн деп ошону же ошол сууда эле суунун жээгинде эле жуунуп эле тим болгонбу, чылапчын менен бүткөнбү деп анан жооп жок, ай атаң болбосо койсун эми эмне кылдыйсың деп анан мен кыргыз мончо салса кантип салар эле деген суроо койдум. Анан ошол суроого коюп отуруп анан башым ооруду. Казакстанга да бардым, Сакский мончо деп атат дейт, Табылды айтты эле өлгөнчө өлүп калбады, тиги 15-жылы майда өлбөдүбү. Ошо Жүкөн ушакка барсаң, ушакта Сакский баня бар деп угам деп. Ошол жака бардым, бир досумду ээрчитип алып, Алмаз деген. Анан барсам, эми палатка менен эптеп силерге бир кылып койтур. Бирок ошол жердин идеяны көрдүм. Анан да орустардын кара мончосу идеясын окудум, кара мончо. Орустардын кара мончосу деген болгон. Бир да орус аны билбейт азыр. Мына ошон үчүн жанагы биз тетиги эски немени унутуп баратканбыз ошо да. Эски идентичностьти биз жоготуп баратабыз. Эски маданияттын керектүүлөрүн жоготуп бараткан ошол өтө кейиштүү да. Ошон үчүн мен жана айтып атпаймынбы, кыргыз ким болот 40 жылдан кийин, 100 жылдан кийин? Эч жооп жок, эч жооп жок. Биз ошого жооп издешибиз керек бүгүн. Кыргыз 40 жылдан кийин кандай кыргыз болот деген жанагы тиги картину будущаны көрүшүбүз керек. Ошого жооп издеш керек. Чоң маселе. Муну азыр ал жөнүндө эч ким ойуна да келген жок аны. Ошо менен анан кийин мен барбаган жерим калган жок. Японияга барам, Америкага барам, Европага барам, Кытайга, Южный Кореяга бүт мончолорун кыдырам да. Ошентип отуруп анан баягы мончонун баарын тизип туруп анан кийин ар биринен мындай изилдеген турбайсызбы? Изилдедим да, өзүм билбейт. Чыңчып туруп анан кыргыздын мончосу мондай болосун деп туруп анан болуш керек деп туруп анан кийин жанагы мончону жазадым. Бул эмне? Бул сиздин проектиңиз турбайбы? Менин изобретением бул эми. Ойлоп табуу, ноу-хау. Эми муну жазып атканда мен кыргыздын жашоо образынан алыс кеткен жокмун. Кыргыз кантип салар эле деген, кыргыз ким эле дегенди мен баарын билем да. Мен ушул жашоону өткөм да. Мен таш үйдө да жашагам, жанагы чөп менен паритет отпайбы, эме жанагы
таң жанагы чөп менен эметкенде шубак чөп ошонун баарын тең менин бала кезде апам жасаган ошондур. Сескендирген деп кой, сескендирчи мени. Ошонун баарын ошону билген, көргөн, укканын баарын тең баганан кийин творчество ошол жерден, жаратмандык ошол жерден. Баа 4 выдын включать этиш керек дегенди билесиңби, тыгылып калганда. 4 выдын коштоп каласың го. Ошо 4 выдыны кошуунан тыткылап ийдим да, тытып ийгенден ошолон жаралданан кийин. Эми буга акылдын деле кереги жок, мындай ойлосоңчу. Акылдын кереги жок. Могу мончонуча жетиги финдердин оюна да келбейт ай. Түрктөрдүн да оюна келбейт болчу. Эмне үчүн? Япондордун оюна келбейт. Мен жазган патент кылып коюшуңуз керек экен. Патент кылгам деп атам. Эмне үчүн? Себеби биздин кыргыздын жашоо образы башка да. Мен ошондон биздин жашоо образ, көчмөндөрдүн жашоо образы, көчмөндөрдүн стихиясы жаратылыш. От, чок, суу, таш, яба таза. Топурак. Ошонун баары бар да жанагы. Жана ингаляция деп атпайм жанагы, ингаляция. Ошо ингаляцияны апам ичине жазаган. Ошону кандай элемент кылып мен кошуп койдум. Эми ошол бүгүн фишка болуп атат да, ингаляция. Бул өзү дарчылык касиети бар болуп атат да. Бул здоровый, для здоровья. Ооба, чындыр эле мен сиздин кара булак казан, фитачан. Аны деле коштум да. Эми муну мен мындай баягы оркестр кылдым да эми. Кылы ягын коштум, эң жакшысын алган турбайсызбы? Домбурасын коштум, комузун коштум, кыягын коштум дегендей эле сыяктуудум да. Анан музыка чыга баштады. Анан бир сону музыка чыгып алып анан элге барып анан бүгүн ошону эми карап көрсөң ошону жасаш үчүн 2 дипломдун эле кереги жок ай. Көп акылдын эле кереги жок ошону коштум. Анан бул жерден жаратмандык 4 выдыны кошуш керек да ошол жерден. Мына ошол бар бизде. Ошонан жазап анан жазадым, жамачыладым да, короче. Я вас состряпал мындай жатканда. Ну он получился. Бүгүн ошол жерге келген коноктор кандай реакция, кандай эмоция менен алар эмоция, аларга эмне жагат. Мен анан өзүм бир саларын санап алып 2 жыл ойлонуп жүрдүм да, дагы бул эмнеге келип атат баары депчи. Эмнеге келип атат? Жетиги бассейн жагып атабы? Же морики жана питачанын жагып атабы? Же жана ичиндеги тиги парым жагып атабы деп, же ортодогу от жагып атабы деп эч түшүнө албай анан ошентип отуруп анан кийин өзүм анан аягындан кийин түшүндүм. Элдер эмне үчүн келет экен? Элдер могу атмосферага келет экен. Атмосфера это жанагынын баары. Парга кирип анан кийин баягы 160 градуска чейин денесин ызытып баягы сөөгүнө чейин зыйтты. Ошо боюнча чыгып анан жанагы 4 градус бассейнге секиргени бул эмне деген? Бул шок өзүнчө. Шоковый терапия деп койдум. Андан кийин келип анан ичинен жанагы тиги процедураны жасайт да, тиги менин балдарымчы. Укмуштарды жасайт да. Келип анан историяны айтып берип, история. Бул кантип жаралган боюнча жана балдарым үйрөткөн. Ошол балдарым мен. Тарыхты айтып берет. Жөнөкөй балдар, анарда билим жок. Жөнө обычный кыргызстан айылдан балдар тап келип ошондо, ай, момундай кыласың, тигиндей кыласың, момунду күлөсүң, момунду тесиң, момунду клиентим. Тигини айтып бер, муну айтып бер. Муну айтасың, момундай кылып чабасың, момундай кыласың, могу чөптү, момундай кылып туруп, 5-6 чөптүн түрүн калтырбай жазайсыңар баарын деп. Тренировка кылам да аларды. Подопытный кролик деп досторум бар, мен 4 ай ошентип жүрдүм да. Ошондо келген меймандар толук концепцияны сезип кетиш керек экен да. Ошентип отуруп мен жанагы комузду чаап атып, эми образын айтып атам да. Жана күй чыгарыш үчүн комузду таптым, тигини таптым, анан жонуп атам, жасап атам, жана ээр жасаган кезде эч келтире албай атат. Келтирип отуруп анан 4 айдан кийин баягы нотаны таап, баягы анан музыка жазылып, анан эмне деп сүйлөш керек, эмнеге буларды элдерди, эмнеге келет, кантип буларга бир радость дарит этебиз. Анан бүт анан бул өзү элдеринин буга ой азыр очередь. Мына жаңы жыл январь бүт сатылды азыр. 15-не чейин орун жок азыр. Бош убакыт жок. Бош убакыт жок. Бир күн эс албайм. Ушинтип анан менин баягы эптеп септеп чампалап жасаган мончом ушундай хит сезонго айланды. Ошо менен мен анан мен жашоом, менин бактым ошол, менин жашоо смыслым ошол. Я сделал то, что людям нравится. Мен элге жаккан нерсени жазап алдым. Элге эмоция таратат турбайсызбы? Ошол мен уктабайм, бүгүнкүдү да уктабайм.
муну жаратман деген. Мен уктабайм, жашоом ушул уктабайм. Эмнени жасайм, эмнени жаратам деп анан кийин жашоо улана берет. Анан жанагы жаңы жашоодо ошондон анан кийин кетип атат да нары бетте. Ооба, агай жаңы жашоо жөнүндө айтып кеттиңиз. Бул жашоонун айта элек. концепциясы, бул азыр бул идеяны сиз кыргыздарга мындай кеңири таратайын деп жүрөсүз. Бул жашоонун концепциясы кандай мындай мааниде? Бул айтып атпайсызбы? Жашоонун мындай маңызы болуш керек, келечекти көрүш керек, бир жакка багыт алыш керек депчи. Бул ошондой эмне өзгөчөлүгү бар жаңы жашоонун? Мен жанагы жана тиги кеттим деп атпайм, менеджменттен кеттим. Ошондо как раз 60ка чыгып калган элем. Бул 13-жылдары болгон нерсе. 13-жылы мен 60ка чыгып, анан балдар кызматты тапшырдыңыз. Кызматты тапшырдым, коем. Баягы коем, калжаңдабай кыргызча жөн эле үйдө эле отуралы деген психология бар да, идеология ошо. Жаштарга жол берели. Жаштарга берели деп анан кийин койду, анан өзүм тапшырып, аны мага эле эч ким айткан жок, кет деп эле эч ким айткан жок. Мен өзүм эле кеттим. Анын башка себептери бар, анан кийин жазабыз. Анан балдар мага тиги эме алып берип койду, тиги сноуборд. Подарокко. Тоодон тепчү. Анан сноуборду көтөрүп мен Караколго кетип калдым анан кийин. 60 жылдык юбилейимдечи. Караколго анан барып ошондон кийин форум болду. Чоң форум. Бизнесмендер өзүң окшогон бизнесмендер чакырды биздин балдар. Ошолорго ошо тиги жашкерлердин астында чогулуп, анан ошентип баягы эмени тиги сноуборд ошактан тептим, үйрөнүп. Анан ошол жерден өттү менин 60 жыл юбилейим ошол жерден. Кечинде эле бир 20-30 балдар чогулуп эле ошо жаш достор өзүң окшогон пилмен бош менен эле өткөрүп койдум. Кечинде отурдук, гитараны ошол жерден черттик, ырдадык, сонун вечер болду. Ошондой эле 60 жыл юбилейим ошол жерден. Анан кийин ошо менен келип анан отурам, анан отура албай эткенмин. Мен 60 чыгып, ошо 20 жыл шороодо жүрүп, ушунчалык акылды чогултуп турмун да. Ушунчалык өзүм бушуп турган кезде, анан 60ка чыгып калып атпаймынбы? Эми Кыргыздын нормасы менен алганда, бул союз нормасы менен алганда 60ка чыккан уже 5-6 жыл калды, тиги перевалга кете турган, кырчы тиги. Жашоо бүттү деген. Жашоо бүттү да тиги. Даярданаш керек. Кырды карап атам да, ошо кырды көрүнүп атат да көзүм. 5 жылдан кийин ошол жерде барып анан ошол жерден бүтөт экен депчи. Я таң көр, мен ушул чогулткан акылым менен, опытым менен менде тажрыйба аябай чоң да мендечи. Мен теше көрүп турам да барынча. Кой дедим мен, кой. Эми мен тетиги белди дагы бир нары жака бир жылдырам. 40 жылга жылдырам деп ойлойм. Анда 60тамын да. 40 жылга, жок 40 жылга эмес, бир 90 деп бир 30 жылга жылдырган атам да. 90га чейин жетем деп. 90га деп жетем деп анан кийин ошончо максат койдум. Койдуп анан биринчи ойдон мага эмне керек дедим да, анчын. Башым нормально иштеп атат, бүт. Только физика. Ден соолугум и өзүмдүн ден соолугум мындай тиги состоянием да, физическое состояние. Анан ошо менен кийин спорт так эле мен заниматься этчимин. Эми баягы генерал директор жүргөн убакыт деген тар, көп убакыт ичмес. Анан бошоп калып анан кийин анан спорт менен заниматься этип анан велосипед тее баштадым анан. Тетиги ысык көлдү тегерете тээп жылда. Япониялык досторум бар келет, алар ошо менен тээп. Анан кышы менен баягы сноуборд тебем. Анан күндө эрте менен анан кийин тоого басам күндө. Күндө эрте менен 5-6 километрде марш бросок тоого басам. Күн сайын. Күндө Кудайдын бүгүн деле ошол. Мен аба таза абада чуркап жүрөм да. Тоодо. Тоо таш. Жерде дагы ичинин абасы кандай болду. Анан кийин быйыл мени эптеп алып барышты терге. Спорт менен фитнес клуб деген. Мен жактырчу эмесмин. Таң ошол жерде эми жазында апрелде бардым. Барсам жакшы экен, жагып калды мага. 3 күн тренажерный залда болом, анан 2 күн бассейн. Мага жагып калды.
Анан суббота катнай күндөрү эртең менен басам тияк балтегим менен. Итим бар мен балтек деген. Көз басып анан кийин ошо тазаба, жутканым тазаба, жашаганым жанагы Арашанда таза жер. 37 жыл болду ошол жерде жашаганыма. Мен шаарга бир күн тура албайм. Айла жок эле келем, сен бүгүн чакырдың, ошо атайын келдим. Ичкениңиз максым. Ичкеним максым суу таза, эме тамакты, система питанияны койдум, система здоровьяны койдум. Анан мен азыр мына жакында эле кече эмеден өттүм, тиги тесттен өткөрүштү мени. Фитнес тест. Фитнес тесттен өткөрүштү. Менин биологиялык жашым 59-ту көргөздү. Бирок азыр 70-ке келип калдыңыз. Азыр мен 70 мына бир айдан кийин 70-ке чыгам мен. Бир айдан 70-ке чыгам. Бирок биологиялык жашыңыз 59. 59 деп айтып атат, мен азыр где-то 50 жаш деп өзүм сезип атам да. 50 жаштай сезип атам өзүм. Жаңы дем ачылган турбайбы, Жаңы дем ачылып, анан эми мотивация иттей пайда болду мендечи. Мотивация. Ошо менен жанагы кырды, тетиги жанагы кырды. Жанагы мени ашууну дагы 10 жыл кошуп 30 жылга дагы мына мен 70-ке чыктым, 60-ка чыгып анан кийин азыр 70-ке келип калбадым. Эми 30 жылды күтөсүң деп атам тиги белди. 30 жыл күтөсүң, анан барып ошол жерден барып сен менен сүйлөшөм деп атам тиги. Демек, жаңы жашоо бул бедел жок. Адамдар мен жанагы 100-кө чыккан, 120 чыккан, 150-кө чыккан, 200-кө чыккандарды анализ деп атам да. Эмне жеген, эмне ичкен, эмне кылып жүргөн. Мен ошого жооп таптым. Секреттер де бар, аларда. Бул дени сак жашоо образы. Дени сак, жашоо образын өзгөртүш керек. Активдүүлүк, спорт, туура тамактануу, анан позитивдүү ой жүгүртүү. Эң ошол эң позитивдүү. Эч кимге урушпай, эч ким менен конфликтке барба. Урушпайсыз? Мен урушпайм эч ким менен. Урушпайм эч ким. Кегесте жана тетиги өйдө жетекчилерге жиним келип кетет, анан чыкпай отурам. Жаңы жашоо ошол турбайбы? Жаңы жашоо ошол. Жаңы жашоо деген, то есть өзүңдү өзүң биринчи кара күзгүдөн. Ким экениңди. Бардыгы эле мындай эме да. Тиги өзгөрбөйт, анан эмнеге мамлекет мынтпейт, анан тинтпейт, анан дүйнөдө момдой болуп атат деп, мындай глобалдуу нерселерди ойлойт, бирок өз жөнүндө ойлобойт. Өзүңдөн башта. Өзүңдөн башта бир кимсиң сен? Өзүңдү өзүң анализ жаза. Анализ жаза кимсиң? Анан эмне каалайсың? Анан максат кантип жетесиң? Ошол эң кантип жетесиң ошого. Ошол көп жерде жооп. Анан ошо менен өзүнчө приоритет пайда болот. Биринчи ден соолугуң, конечно, үй бүлөң, сени көрүп турган балдарың өздөрү эле карайт, мисалы арак ичпейт, тамак жекпейт дегенде. Жаман адаттарыңыз жок. Жаман адат, эң негизи ошо жаман адаттан кантип кутулуш керек, трансформация кылыш керек. Эң ошондо да кептим бар. Эң кептим бар ошондо да. Ошо менен анан кийин эдер анан карып калып атпай тез эле. Морально старейт люди, морально. А мен духовно азыр мен ошондой. Анан жаңы жашоо деген ошол. Өзүңдөн башта, өзүңдү түз, андан кийин сырда. Тегерегиң, жаш балдар көрөт ушунун баарын. Бул жаңы жашоонун концепциясына финансылык сабаттуулук да кирсе керек, акча менен туура мамиле кылуу. Ал отдельный тема. Вот акча жагына келгенде, ошол биз табылды көзтөн ушу акча жагы жокпуз да. Биз акчага карматпаш керек. Мен эмнеге бул суроону берип жатам? Кыргыздардын жарымынан көбү жакырчылыкта жашап атат да. Бунун себеби финансылык сабатсыздык болуп атат да. Акчаны пайдаланганды туура билишпейт да. Ошондуктан сиз бүгүнкү биздин замандаштарга акча менен мамиледе кандай мындай хитросттер, кандай бир өзүнүн эрежелери бар, ошону айтып кетсеңиз. Акчада биринчи акчаны сыйлаш керек. Биринчи акча сыйлаш керек. Акча деген оңой келген жок да. Бул деген ресурс да. Чоң ресурс, капитал. Вот адамдан кийинки капитал акча. Акчага туура мамиле кылбасаң, анда чатак болот. Эми мен эмне деп айткым келет? Акчаны только мындай развитиеге салыш керек. Биринчи өзүң развитиеңе сал, бала бакыраң, сотрудниктериң развитиесине сал. Андан кийин бизнестин развитиесине сал. Өзүңө лично өзүң эмеге аз эле бөлүгүн пайдаланыш керек. Онун 5-20%. Калганын реинвестиция жасаш керек. Өнүгүүгө, Өнүгүүгө, мен ошону айтайынчы, башканы эме. А мунун үчүн эми финансынын көп мындай эмелери көп мындай. Мен даже түшүнбөгөн. Аны жана финандель жакшы сотрудник бар, финансист бар. Ошолор талдайт баарын.
финансовый грамотность деген. Биз ал жагынан мисалы бизде грамота жок, билим деле жок. Главный адамдар бар ошо финансыны көзөмөлдөгөн. Ошолорго бериш керек. А жанагы биздики башка, биздин функциябыз башка. Ооба, bizde мындай болуп атпайбы маданияттачы азыр? Той топурга көп акча коротушат, анан жана өлгөн кеткен аш, кийилбеген чапандарды, тиги жейлбеген конфеттерге акча коротуп эле жатат да. Анан ушундан кантип арылсак болот? Кыргыз ошодо, Кыргыздын эң көйгөй ошо болуп атат да. Кыргыз аш тойдон башка эчтекени көрө элек да. Ошо бир той берсе Кыргыз да кредитке кирип өх дейт да, анан болду, эми мен милдетимди аткардым, өмүр ошон үчүн жашайт кыргыздар. Өмүрүндө бир чоң той бериш үчүнчү. Биз ушундан качышыбыз керек. Бул өзү ысырапкорчулукка согуш жарыялашыбыз керек. Быйыл мен апамды көмгөндө мен жана устукан таратканга бөгөт койдуңуз. Бөгөт койдум. Чотасыр. Эми адалар бирөөнү жагат, бирөөнү жакпайт. Бирок ушундай эмеде кете бериш керек. Жана ысырапкорчулукка бой. А жана устуканды сиз бөгөт койгондо элдер кандай кабыл алды? Эми түшүнбөгөндөр болду. Ал жерде унчукпай эле кетишти. Андан кийин көпчүлүгү колдоду. Көпчүлүгү жазагысы келет, бирок өздөрү шак жаза албайт да. Ошондо да кептин баары. Эрк керек, Эрк керек да, эрк керек да кадам. Мына биздин эмебиз негизги биздин өзгөчөбүз ошондо, эрк керек. Нестандартный шаг жасаш керек. Демек, элибиз даяр болуп калыптыр да? Элдер айлайт да, тиги жасасын, тиги баштасын. Анан мен кошулам. Дейт. Иши кошулбайт, карап турат бер жактанчы. Эрк керек. Элдер эмне дейт деппи? Ысырапкорчулук Кыргызды ушул артка тарткан. Ысырапкорчулук ушуну эле биз жоготсок, эми тойдун форматын өзгөртүш керек. Мен жана тамадаларга да айтып атам, азыр свадьбаны 500-600 миң кишиге чейин чакыр. 50-60-70 киши менен эле бүтүрүп коюшчу свадьбалар бар. Жаш балдарга бериш керек андан көрө. Ошолордан көрө эл көрсүн, жер көрсүн. Ошол жака жибергиле жанагы. Кредитке кирип анан кийин акча саякаттап анан ошолордун өмүрү кандай болот, ошолордун келечеги кандай болот, ошонун жөнүндө ойлонуш керек. Тетиги тайрактатып тээп бир чанжырган кереги жок. Немелердин эмне кереги бар? Эч кереги жок. Эми аны тойду мен убагында бердик, түшүнбөгөн мен эми азыр айтып коюш керек, көрүп билип анан айтпай койсок. Мындан кийин биз мындай тойго биз жол бербейбиз. Табылды да мындайга каршы болчубуз. Өтө мындай ысырапка каршы болчу. Майда жок анан. Чыдап келе бересиң. Ушинтип Кыргыз канчага чейин ушинтип кете берет эми. Биз бир поворот жасашыбыз керек. 180 поворот градуска буруш керек кыргыздарчы. Кыргыз дагы эле тоодончу элек, Кантип түшүрөбүз аларды? Эми кичинеден жаңы поколение келет да, поколение. Муун алмаш керек, Муун алмаш, кан тазаланыш. Бирок сиз ушу азыркы аксакал башыңыз менен ошо жакшы өзгөрүүлөрдү байкап жатасызбы? Бар, азыр жаштар арак ичпей калбадыбы? Тенденцияны байкайлычы. Это уже хорошо. Чоң плюс, Чоң плюс. Арак ичпей калды. Биз убакта поголовно иччибиз да, окамдердин арагын ичпедик. Биз запой болбады. Идеология, арак ичпеген киши эмес деп калган заман болгондо. Сен арак ичпейсиң, сен киши эмессиң депчи. Кишинин катарына кошулчу эмессиң. Ушундай идеология болгондо. Той бергенде өлгөндө да аракты кыйнап, ушу келип арак бир көңүл айтып кетиш керек деген идеология ушуга чейин жетпедикпи? Азыр анын баары калып келатат. Эми шашпайм, дагы бир аз калды. Могу тойконанын баары тим элечи чаңгы чапкандай жоголот. Аз калды. Тойдо азаят, формат өзгөрөт. Тойкана, чайкана, мойкана, көмүркана, саунакана, дарыкана, ашкана, анан ушуну бүт эле кана айланып калат. Эми биз деген өндүрүштү курабызбы эми? Өндүрүш курбайлыбы? Өндүрүш кана качан болот? Билим кана азыр келатат. Жанагы ооруканалар жакшы. Ооруканалар жакшырталы. Ушундай билим кана, оорукана ушуларга көңүл бөлөлү да. Анын кереги жок да, эменин баарын тең атчыбай этиш керек. Эч кереги жок алар зыяндан башка. Жумадыл ага, сиз ушу деги эле кыргыздардын жашоосу эле эмес, келечекке мындай багытты өзгөртүш керек экен тууралуу жөнүндө айттыңыз да. Анан сиздин көз карашыңыз боюнча кандай багытка биз жол салышыбыз керек, кандай өзгөрүшүбүз керек? Улут катары, өлкө катары, мамлекет катары
алдыңкы бир 50 жыл 100 жыл кандай улут болушубуз керекпиз? Эң негизги маселе ушул азыр. Кыргыз үчүнчү улуттук деңгээлде чече турган маселе ушул. Бул жана картина будущего деп койсок болот. Же болбосо улуттун келечеги кандай болот? Биз стратегиялык деңгээлде карап көрсөк, кыргыз 40 жылдан кийин мындай образын айтайынчы, 40 жылдан кийин кандай кыргыз болот деген нерсени биз көрүшүбүз керек. Сизде ошо келечектин сүрөтү барбы? Бар да. Бар да. Мен ошондой деңгээлде азыр мысль эткенди жакшы көрүп келатам да. Майда чүйдөгө мен кирим келбейт азыр. Техник момент. Алар мен жөн эле семичкедей чыгам, же болбосо аларда кишилер бар. Даяр кишилер бар. Менеджмент деген ушу да. Менеджментти түшүнбөгөн киши кыйнала берет, жүрө берет, өзүм жазайм деп элечи. Баарын өзүм билем. Азыр мен багытты кандай бериш керек? Мисалы элди чогултуш үчүн бир чоң жумуш жазып, багытты кандай бериш? Багыт, направление, компас. Ошону берсең, анан калганын менеджмент берип келерчи, жөн эле ал семичкедей чагылчу нерсе да. Главный элдер билиш керек. Бир жаңы идея жаралыш керек да. Элдер каяка, кайсы багытка барат? Туура багытка бул. Причем ал бир эмес, эки альтернативный да болуш керек ал. 40 жылдан кыргыз кандай кыргыз болот дегенде, ошону чийип берилиш керек да. Ошону көрүш керек. Ошону көргөндө калган өзү эле бир 5 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдыктар өзү эле выстроится. Ошого жараша. Жанагы мен мынын образын айтканда, жанагы чоң теректи айтып атам да, терек. Терек. Ошондой жанагы чынар теректи, бийиктиги 40 метр боло турган чынар теректи бүгүн тигиш керек болуп атат да. Ошонун көчөтү кандай болуш керек? Кайсы жерге тигебиз, кандай болуп өсөт, кантип өстүрөбүз деген. Өсөт, анан кийин бутактары пайда болот, анан лепестөктөр пайда болот, түшүндүңбү? Бутактары тамырын кантип тамыры канчалык терең болуунан, кандай шамалга туруштук берет, кандай суукка, ызык суукка чыдайт деген ошондой кантип аны өстүрөбүз. Ушундай кылып красивый кылып турган өлкө жөнүндө кеп болуп атат. Вот. Шундайсыңбы? Муну ошол жөнүндө анан нерсе болуп атат. Ошол бүдөмүк бүгүн аны эч ким айткан жок. Биз күнүмдүк эле көрөкат менен жүрөбүз. Күнүмдүк эле жашоо. Күнүмдүк эле көрөкат, сукат, анан кийин удобрение, анан кийин көчөт, анан тигил бул, анан кышында, анан кар түштү тазалагалы көпүрө, анан кийин тиги тары, ыш, анан тиги машина, анан налог, салог, анан бюджет, тиги деп эле анан салгылы бири-бирине. Баягы эле күндөн көрөкат, баягы кара курсактын, кыскача айтканда, белгисиз маршрут деген көргөнсүз. Ошондой болот. Баягы дагы кара курсактын айынан эле жүрөбүз. Онан эмди жылкы эле бюджетти түзөбүз, и то аны бүдөмүк. Канча болор белгисиз. Дефицит. Кыргыз 40 жылдан кийин кандай болот дегенди тапканда, ошондо кыргыз анан кийин туура жолго чыгат. Биз жанагы пойыз жолду салган атпайлыбы? Тигинден ошол тетигиге чейин салсак, мына ошондо барып анан кийин анан Кыргызстанга мощный эмелер түшөт да, ошондой образын айтканда. Ал эми ал өзүнчө стратегический жол. Ошо кыргыз 40 жылдан кийин кандай болот дегенде, мисалы несколько эле вопроско жооп бериш керек да. Эне тил эмне болот? Мисалы ошол жазылат. Маданият эмне болот? Эне тили кайда болот? Кыргыздын маданияты кайда болот? Маданият эмне болот ошону? Экономика эмне болот? Экономика эмне болот? Чек арасы эмне болот? Кошуналар кандай болот? Түшүндүңбү? Ушул суроолорго жооп келгенде ушунун баары саясат деп коет, ушунун баары саясаты да бар. Өлкөнүн улуттун саясаты, улуттук саясат, улуттук деңгээлдеги саясат бул. Ошол саясатты тапкандан кийин, табын жолун тапкандан кийин, анан бер жактагы майда барат өзү эле анан быстро чечилет. Менеджмент, анан тиги техотдел, мехотдел, майда чоң бар ошого барат. Маданияты, культурасы, ден соолугу, тиги бу. Ден соолугу кандай болот улуттун? Бирок ошол эле заматта мына Жумадыл байке 3 революция болду. Анан өлкө мындай алдыга жылбай эле бир ордунда эле мындай буксовать эткендей сыяктуу болуп атат. Же артка кеткендей болуп, анан көптөгөн жаштар дагы өлкөдөн чыгып кетип атат башка жергечи. Үмүт өчүп баратат да. Анан ушу сиздин мындай көрөгөчтүгүңүз, алдыны мындай көргөнү билгениңиз, ушу Кыргызстандын келечеги жарыкпы? Жарык ошону табыш керек, жанагы чийип бериш керек, айтыш керек. Антпесе бүдөмүк.
1 жылдык 2 жылдык менен эле эч жакка бара албайбыз. Ким табыш керек аны? Аны эми Коом же лидерлер же ким? Вот мына лидер деген бул жерде чоң маселе бар да. Лидердин ролун биз байкап түшүнбөй атабыз. Да, лидер ошону көргөзүш керек. Лидер көргөзүш керек. Лидерде чоң азыр мүмкүнчүлүк бар, вазипа бар дегендей и так далее. Вот. Лидер бышты деп ойлойсузбу? Эми бышып калды да. Бышып калды. Коом бышсын да. Коом дагы Коом быша элек, э? Коом быша элек да. Коом бышып анан азаптоодукту көрүп анан кийин мынакей азыр. Украина бышып атат азыр. Дүйнөлүк демократиянын, дүйнөлүк чындыктын, акыйкаттын судьбасын, тагдырын өз мойнуна асып алып алдыга баратат. Баарын көтөрүп алып. Эми бул эми чоң жоопкерчилик, э? Чоң жоопкерчилик да, жоопкерчилик. Бул эми муну дагы аша чагып айтсаң дагы туура эмес түшүнүшөт. Ушу менен токтойлу, бул саясатка айланып кетет. Бирок бүлөрүн огородуна кирип кетебиз. Ооба. Рахмат, Жумадыл агай, аябай кызыктуу болду. Биздин маегибиз мен абдан кызыгып, ар бир айткан сөзүңүздү угуп, ар бир айткан сөзүңүз бир мындай өзүнчө бир сабак болот да. Мен ойлойм, ушундай биздин байкелерибиз, агаларыбыз, тажрыйбалуу инсандарыбыз өзүнүн ушундай тажрыйбасы менен бөлүшүп, өткөн кеткен жана жолдун баарын айтып берсе, мен ойлойм, бул дагы бир азыркы сиздин айткан жаңы жашоо концепциясын бир таратуу бир миссиясы да. Ошондуктан бар болуңуз агай, жана сиз айткан кырга Кудай буйруса жетиңиз, андан да ашыңыз. Ушул убакта дагы көптөгөн долбоорлорду жаратып, ушинтип жаратман болуп, бизге ушу жол көрсөткүч боло бериңиз. Чоң рахмат сизге. Бүгүн өзүңүз айтып кеттиңиз, ишкананын корпоративи болуп атса дагы убактыңызды бөлүп, ушу өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен, өзүңүздүн тарыхыңыз менен бөлүшүп кеттиңиз. Бул биз үчүн абдан керек, абдан мындай баалуу десек болот. Анан Кыргызстанда да Кудай буйруса жаратмандар ушундай агайыбызга окшогон жоктон бар кылган инсандар көбөйө берсин. Чоң рахмат сизге. Анан дагы учур менен пайдаланып айтып кетейин, бул биздин биринчи чыгарылыш, бирок акыркы эмес. Биздин каналга жазылып, ошо шилтеме аркылуу кирип, өзүңүздүн жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Анан Жумадыл агай, акыркы сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Рахмат, урматтуу сага чакырып жакшы маек курдук. Эми элим эмне деп атам эл журтума. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аман болуңуздар, тынч бололу, согуш болбосун, келечегибиз кең болсун. Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Чоң рахмат. Силер менен Урмат Насыкулов, Жумадыл Эгембердиев жана Жаратман долбоору болду. Сак саламатта көрүшөбүз. Рахмат. Күндөлө көксөп алдыга безип, алдыга кеттик алдыга. Түндөр эсеп, колго куралса алдыга эңсеп салдырган. Күн менен толсун алып турган, күчтөрүң болсун батырда.